Сөздүн күчү өтө күчтүү түшүнгөн кишиге. Социалдык тармактар башкарып калды дейт. Өтө кооптуу укурда. Өтө кооптуу укурда. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Сен кимсиң садагам? Сен кай жерде окудуң? Кай китепти окудуң да эмнени бүтүрдүң? Өзүм көк таштай тийген саясат. Турапов болуп жүргөндө баскы бала бакчада жүргөн. Сөздүн таасирин карап туруңуз, байкап туруңуз. Күйөөлөрүн үйгө таштап келген аялдардай болуп, жолукпай эле койсок болмок. Аябай каттуу намыстанып кетишип кол коюшат баштап. Жараткан сыноолорун берет. Эсиңе келсең келдиң. Келбесең ошондон ары. Аксакал, сиз өлкөнү чейрек кылым башкаргансыз, айтып койбойсузбу муну? Кыргызды мыктыларыбыз деп жүргөн президентиңби, башкаларыңбы ошондой болуп көйүп кетсе, токтотуп койчу аксакалым барбы? Айтматов менен биз нече жыл чогуу иштешип калдык. Ишенсеңиз, кечинде саат 6-ларда ушундай болуп отурдук. Үчөөбүз бар. Таң атып кеткенде турдук. Бир көз ирмем, бирөө кыйшайып уктаган жок. Өкүл ата болуп бериңиз деп сурады. Өкүл ата болбой калдыңыз. Анан Эмне себептен? биздин ортобузда кишинин алсын. Өзүм менен өзүм болом деп баарынан ажырадым. Мен эл эмне десе ошо десин дегенге азыр келип атам да. Саламатсызбы агай? Анан бүгүнкү багыттагы баарлашуубуз адаттан сырткары бир жан дүйнө темасында, сырдашуу, эркин формасында болсо дейбиз да. Программабыздын аты дагы кеп келгенде деп аталат. Кеп келгенде биз баарын сүйлөшөлү, баарын айтууга болот. Ушул үмүттө сүйлөшөлү деп турабыз. Ушу белгилүү коомго белгилүү адамдардын жөнөкөй жашоосуна, жөнөкөй турмушуна эл кызыгат деп ойлойм. Мен да кызыгам. Мисалы, мен жеке өзүмөн айта турам болсом, инсан катары сиздин жан дүйнөңүз. Сиз музыка угасызбы? Мындай жөнөкөй эле нерселерге кызыгам да. Бүгүн ушул темаларда сүйлөшөлү деп турабыз. Жакында эле сапардан келдиңиз. Ал жактагы мигранттардын абалы жакшыбы? Кандай барып келдиңиз? Биринчиден чакырганыңыз үчүн рахмат. Экинчиден дээрлик ушундай бир чакырууларга көп деле жооп бергим келбейт. Себеби баягы эле тажатма суроолор, баягы эле жооптор, кызыгы жок. Мындай бир өзүңүз айткандай, бул дүйнөнү бир түс менен караган гана суроолор болот да. Анан бүгүн макул деп айтып койгондун себеби биринчи жолу келип атам. Экинчиден ушул жан дүйнө деп айтып калдыңыз. Маданият багытындагы каналыбыз деп айтып калдыңыз. Маданиятты кое эле баары эле азыр колдон келгени да келбегени да баары эле саясат болуп кеткен да. Мына ушул эки себептен улам келип отурам. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик болсун, жакшылык болсун. Эми бул сапар менде болуп жүрчү сапар. Мен мигрант деп айтууга тыюу салгам. Убактылуу иштеп жүргөн сыртта биздин кыргыз жигиттери, кыздар деп айталы, жарандар деп айталы. Себеби ушул мигрант деп айтса, баягы өсүп келаткан жаш балдардын кулагына жаман угулуп калат. Алар өксүк болуп калат, кандайдыр бир жакшы эмес кабылдап калат да. Ошондуктан бул сөздү айтуудан өтө абайлашыбыз керек, этият болушубуз керек. Убактылуу, Кудай кааласа бир күндөрдүн алар кайрып келет. Кайрадан эле ошол эл келгенде биздин ала тоо кайра көркүнө чыгат. Кайрадан үйүбүз толот. Биз төгүлбөй, чачылбай, чачырабай бир бүтүн өлкө болуп, өз элибизде, өз жерибизде жашайбыз деген жакшы тилектер менен жашап атабыз. Мен жылына 4-5 жолу барып жолугам алар менен, алардын чакыруусу боюнча. Алар өзүлөрү даярданышат. Кыргызстандагы болуп аткан окуяларга түздөн түз мындай бир кабар алгысы келет, түшүнгүсү келет. Ошондуктан соңку бир канча жылдардан бери өздөрү айтмакчы, атабыз да, энебиз да сиз болуп калдыңыз, сиз келмейинче биздин купулубуз толбойт деп чакырышканынан улам
барып келдим. Кудайга шүгүр. Аман. Баякындай дарттардан сырткары жумуш менен камсыз болгондо жумуш менен жүрүшөт. Жеке кандайдыр бир иш менен алек болгондор алар жеке иштери менен алек болуп, айтор 6 сан аман. Кусалык күчөгөн, Кыргызстанга болгон сезим курчуган, сырттан жүрүп, ошол элге жерге болгон сезимдерин айтып төгүп, кээде ошол чогулуп ыйлап да алабыз дегендей, көздөн жаш чыгат дегендей, ар кандай жагдайлар, ар кандай суроолор болот. Ар кандай тагдырлар бар. Демек, Сыртта канча киши жүрсө ошончо тагдыр. алардан кабар алып келген дегенсиз. Азыр бир жакшы сөз айттыңыз да, ушу мигрант дебесек депчи, сөзгө экият болуу, сөзгө маани берүү, сөздүн күчү боюнча дагы сурайын деп атам. Тилекке каршы азыр ушул иштеп жаткан парламентке кандай жаман сөздөр айтылды. Анан өкүндүргөнү мени ошону өздөрү айтып жатат да. Баягы өсөр элдин балдары бири-бирин баатыр дейт, өчөр элдин балдары бири-бирин катын дейт деген бир сөз бар кыргызда айтылганчы. Анан ушул сөздүн кудурети жөнүндө сурагым келет сизденчи. Сөздүн күчү өтө күчтүү түшүнгөн кишиге. Биз илгертен сөз багып, сөз баалап келген калкпыз. Бизде жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Анан өнөр алды кызыл тил дейт. Кызыл тил деген сөз бул сөз. Ошол сөздү убагында, учурунда таамай айтып билүү. Күч атасын тааныбайт деп койгондун дагы бир түпкү мааниси, макалдын мааниси, эгерде кеп кезеги келгенде деп айтып атпайсызбы? Кеп кезеги келгенде сөзгө чоркок болсоң, бизде дагы бир керемет сөз бар. Сөзгө сөлпүк, кепке кемтик деген. Сөлпүкпү же сөлтүкпү? Экөөнүн айырмасы жок болуш керек, э? Экөө бирдей эле. Ошол сөлпүк болуп калыптыр, сөз таппай калыптыр деген сөз же сөзгө жыгылып калыптыр деген сөз. Бул намыстан аябай күчтүү болчу да, намыс ушунчалык кепке калып калдым, сөзгө калып калдым, же атадан калган бир жаманат болуп калат, же элден калган жаманат болуп калат. Кийин эл сөз кылат деп, кадимгидей коркушчу, титирешчү, эртең эл эмне дейт деген сөз ушунчалык чоң тосмо болчу. Бүгүн туура айттыңыз, не деген сөздөрдү айтса деле, кабагым кашым дебей, карт кекирип коюп, күлүп коюп, арсыз жерди карап жылмайып коюп, кете бермей болуп калды. Демек, сөздүн баркы кетти, сөздүн баасы кетти. Сөздүн баасы качан көтөрүлөт? Коом маданияттуу болсо, коом сабаттуу болсо, анан эки киши сүйлөшүп отурганда ошол кишилердин сүйлөшкөн сөзүнүн маанисин чече билсе. Ошондо сөздүн күчү. Кепти тааный билсе. Кепти билсе. Себеп туура сөз айтылган болсо, ар кандай киши аттан түшүп салам берген да. Кеп туура болсо, сөз туура болсо, сөз ээсин тааптыр деп калчу. Же сөз эмес бекен деп калчу. Азыр андай жок. Ошол кепти тааныбай, сөз тааныбаган үчүн ушундай кырдаал болуп жатат. Мына массалык маалымат каражаттары деп атап атасыздар, социалдык тармактар деп карап атасыздар. Караңыздарчы, айланайын Кудай сактада, Кудай сакта, Кудайдын өзү гана сактасын. Биздин улутчалык мындай бир жаман сөз, жаман ооз элди табыш мүмкүн эмес болсо керек. Бүгүнкү күндөгүдөй абалга түшкөн эмеспиз, э? Түшкөн эмес. Айрыкча соңку бир айдын ичинде. Соңку бир айдын ичинде аялды аял дебейт, аксакалды аксакал дебейт, кыз баланы кыз бала дебейт. Оюна эмне келсе ошонун баарын жазып атат, ошонун баарын айтып атат. Мына Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы азыр мыйзам карап атат. Мына ошондой социалдык тармактарда өзүнүн сүрөтүн коюп, өзү катталган гана кишини. Демек, фейктерге каршы. Фейктерге каршы. Бул фейк деген бүтүндөй коомду жок кыла турган болуп калды. Биринчи жолу билесиз, мына Египетте ушундай төңкөрүш болгондо ошол социалдык тармактардын күчү менен кеткен. Кыска мезгилдин ичинде түшүндү, аябай катуу жаман адашуучулукка барып калгандыктары. Бүгүн ушул социалдык тармактардын күчү, мына Москва Ломоносов университетинин профессору
Александр Кабринский деген профессор бар. Ошол киши бир сөзүндө айтты да, автократия деген бар. Бир кишинин авторитети менен башкарган. Демократия деген бар. Элдин эркиндиги деген. Анан тирания деген бар. Ушул сөзгө жаңы сөз киргиздим. Нетократия дейт. Нетократия деген бул интернет дегенден алынган. Нет. Тармак. Нетократия. Социалдык тармактар башкарып калды дейт. Ооба. Өтө кооптуу кырдаал. Өтө кооптуу кырдаал. Себеп социалдык тармактарга ким экенинди билбейсиң да, жанагындай арыстанын сүрөтүн тартып алып, карышкырдын сүрөтүн тартып, бүркүт болуп, шумкар болуп кире беришет, бирок ар жактарда отурган чычкандар да. Мына ушундай зөөкүрдүк, антигуманизм, пастык, аябай баягы алатактар, коомдук алатактар бүгүн өзүңүз жогоруда баса белгилегендей мындай бир аябай күчөп турган мезгили. Бул жолдон биз кантип чыгабыз? Кантип жолго салабыз? Жалпы маданиятты Түпкүлүккө кантип көтөрүш керек. кайтабыз? Жалпы маданиятты көтөрүш керек, бул бир. Экинчиден, мамлекет кандайдыр бир көзөмөлгө албасы керек. Муну тайранбай деп коет. Мамлекеттик идеология керек. Эми идеология десе эле айта бересиңер да, мамлекеттик идеология керек деп. Идеологиянын кереги бир гана жол менен кабыл алынат. Улуттук жүзү. Кандай болуу керек? Улуунун орду кайсы жерде болуу керек? Кичүүгө кандай ызат, сый, урмат болуу керек? Аял кишинин орду кандай болуу керек да? Эр азаматтын орду кандай болуу керек? Ушул эле намыс. Мен айта берип чарчадым деп айтканымдын себеби ушунда турат. Кыргызда керемет макал лакаптар бар. Ким жаза алат ошондой идеологияны? Турат, идеологияң даяр, кыргыз. Ошол жерде жазылып атат. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Экинчи идеологияны карап көрүңүз. Бизде укмуштуудай эркиндик. Баш кесмек бар да тил кесмек жок. Бул сөз эркиндигинин туу чокусу. Бирок тосмо бар. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Ойлобой сүйлөгөн онтобой өлөт. Не деген сөз? Дүйнөдө эң таттуу нерсе эмне? Тил. Дүйнөдө эң ачуу нерсе эмне? Тил. Тил бул укмуштуудай курал. Бая жипсиз муунтуптур деп коет го. Кебез менен муунткан сыяктуу. Жипсиз муунтуп салыптыр деген сөз бул сөз менен муунтуп коет. Эгер кептин төркүнүн билсе, кепти түшүнсө. Бүгүн караңыздар, кереметтей айманчоктой болгон кыздарыбыздын даректерине не деген сөздөрдү айтышып атат. Кечээ өтүп кеткен көздөр өтүп кеткен залкарларга не деген сөздөрдү айтышып атат. Бүгүн көзүбүздүн карегиндей сактай турган аксакал эжекелерибизге, агайларыбызга не деген кептер айтылып атат. Сен кимсиң, садагам? Сен кай жерде окудуң? Кай китепти окудуң да эмнени бүтүрдүң? Сен кимсиң? Мен аябай таң калганым. Мына Рыспай Абдыкадыровдун ырларын чыгарып коюптур да. Ырларын чыгарып, өзүнүн аткаруусунда ырларын чыгарып коюптур. Бир канча киши керемет деп моомдай койсо, бир канчасы моомдай кылып коюптур. Эмнеге кыргыз? Айланайын элим, эмнеге? Сен Рыспайда мыктырдаганың үчүн мындай кылдыңбы? Же Рыспайдын огону жакпайбы? Эмнеси жакпайт? Эмнеге моомдай айтчы? Дизлайк. Мен ошол терминдерди да билбейм. Эмнеге? Эмнеге? Токтогулдун ырларын чыгарып койсо дагы ушундай. Асанкалы Керимбаевдики да мындай. Жеңи жок Арстанбек Бойлашуулар Кимдердикин койсоң деле ушундай. Эмнеге? Эмне болду? Демек ал коомдун табити. Бул табиттен деле эмес го, бул оору. Оору. Себеп ошол жердеги ырды укпайт. Ал жердеги сөздү да укпайт, кепти да укпайт. Жөн эле ооруп калганда ушундай кылып туруш керек. Оорукчан. Оорукчан. Кээ бир кишилерге каршы ушундай оорукчандык бар. Бул анда психологиялык абал, Ушул оору, коомдун оорусу. Мисалы, менин атым чыкса момундай. Бүттү. Ал тапшырма,
Ал бир кандайдыр бир психологиялык жактан бир жетишпестикпи, жөн эле ушундай да. Коомдун психологиялык травмасы балким. Ооба, коомду оорукчан деп айтсам, кейлер түшүнөт да, кейси түшүнбөйт. Оорукчан деп атат деп. Бизде иликтөө жүргүзүп келгенде дүйнө жүзү боюнча эң бактылуу өлкөлөр кайсы десе, эң бактылуу өлкөлөрдө ошол Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Голландия сыяктуу өлкөлөр кирет экен да, эң бактылуу. Эмнеси менен бактылуу? Элден бир канча суроолорду берет элге. Турмушуңузга ыраазысызбы, жумушуңуздан ыраазысызбы, коомуңузга ыраазысызбы, мыйзамдар сизге жагабы, жаратылыш сизге жагабы деген сыяктуу. Ошол эң бактылуу деген өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстанды карап келсең, тиги жакка түшүп кетет экен, түбүндө. Муну мен өзүм аркылуу да байкайм. Мисалы, кечээ Москвадан келдиңиз деп атасыз. Москвада жүргөндө эмнегедир денең башкача. Мисалы, Табитиң да башкача. Баскан турганың да башкача. Бизди Манас аэропортуна келгенде, Кудай сактасын, бир тумандын ичине кирип кеткен дейсиң. энергетика, Энергетика абдан башка да. Өтө ачуу, мындай бир заар. Ар бирди карасаң сени жеп койгонго даяр болуп тургандай. Кокустан Кудай сактасын, бирөөнүн барып чыканагың тийип кеткен болсо, көргүлүктү көрөсүн дегендей. Анан жолдо жүргөндө машиналар чырагын жагып оң жакка бурулуп алайын деген болсо, эч ким бурдурбайт. Бурдурбайт, айланайын, бурдурбайт. Келип, токтоп, жыл ары деп, сөгүп, терезесин түшүрүп, кокус өтүп кеткен болсоң, артыңдан кууп барып, жетип, терезесин түшүрүп, сени сөгүп, андан кийин кетет. Москвада караңыз. 3 Кыргызстан бир шаарда. Сигнал басканын укпайсыз. Чыракты жактың, оңго же солго бурулуп алайын деп, артыңдагы келеткан заматта токтойт. Бурулуп кете бересиң. Бул жактан келип жолго кошулайын деп келетасыңбы? Ушундай биринин артынан бири келип, шахмат сыяктуу болуп өтүп кете берет. Улуу маданият. Жол маданият. Бири-бирине болгон сый урмат. Жылмайып коет. Колун көтөрүп коет. Бизде колуңду көтөрсөң сөгөт да. Не дейсиз? бул эмеден эмеспи агай? Мен ушундай ойлойм да, баягы социалдык жетишпестик адамдарда. Жок. Социалдык жетишпестик деп бир шылтоо издегенге аябай эпчилбиз. Жетишпестик болуп эмнең жетишпей атат? Кийген кийимиң, минген... Нарцисси чоңоюп кетти балким. Бул башка. Кедей кедейлигинен кедей эмес дейт. Тойбогондугунан кедей дейт. Туура. Анан эле бирдеме десе жетишпестик. Эмнеге жетишпейт? Жетишпегендиктен көчөбүзгө ушундай бири-бирибизге ызырынып чыгып атат дейсизби? Жок, андан эмес. Кеп жалпы маданияттан. Кандайдыр бир силкинүү керек. Токтош керек. Бузуку коомго мындай бир же бөтөн өлкөлөрдүн сый урматы, же өз өлкөсүнүн жарандарынын, же жаштардын, жаксакалдарынын мындай бир мамилеси болбой калат да. Бизде тилекке каршы ошол сыяктуу болуп атабыз да. Эми саясатка жолобойн дедим, мен саясатка айтпайлы деп өзүңүз айттыңыз, саясаттан түк сүйлөбөйүн деп өзүм көк таштай тийген саясат. Айтсаң эле өзүңдү карап ал деп эле беттен алып. Азыр ушу көрсөтүүбүздү көрүп отургандарынын дагы бир канчасы ызырынып, тепкилеп, өздөрүнүн чачын өздөрү жулат. Демек эмне бул? Оору. Ооба. Сиз саясатты такыр көңүлүмө көк таштай тийди деп атпайсызбы? Жок. Бирок саясатты сүйлөгөн. Бирок сиз саясатчысыз, баары бир эле бул нерседен качып кутула албайсыз да. Баары бир сүйлөгөнгө туура келет. Алдыда болсо чоң шайлоо. Шайлоо өзүнүн орду менен кете берсин. Шайлоо кандай десең, өзүнүн орду менен кетсин дагы, өзүнүн ыңгайы менен кете берсин. Сиз жан дүйнө жөнүндө сүйлөп калдыңыз, ошо жан дүйнө менен эле кетели. Шайлоого кирип кете турган болсоң, накта чыкпай калчу жер, баткак болуп, саз болуп,
бир чирип бүткөн тармагыбыз ошол. Себеп саясат деген бул улуу мындай бир кесип. Анан бир тармак, кесипкөйлүк керек. Бизде билгени да билбегени да саясат деп кыйкыра берип, анда ашмалтайын чыгарды. Түшүнгөнү да түшүнбөгөнү дагы сындай берип, сынчы деген сөзүн да баркын кетирди. Анан эки жолу телефондон чыгып алып туруп эле карасаң, анан саясат таануучу. Жана эки жолу сахнага чыгып эле эстрада жылдызы болуп атпайбы? Рас айттыңыз, эми ушулар жөнүндө сүйлөшөлүчү. Азыркы ырчылар, азыркы өнөр адамдардын деңгээли тууралуучу сизге канааттандырган бир ырчы өнөр инсандары барбы бизде азыр коомдо? Анча-мынча чыгып калат. Мисалы кимдер? Мен аттарын атабай эле коеюн, анча-мынча чыгып калат да, жарык эткен жылдыздай болуп, чыгармалар чыгып калат. Мисалы? Мына Болот Тасмаев раматылык болуп кетти, ырдап кетти. Өчпөсүн, жүрөк өчпөсүн деген. Мындай байкап көрүңүз эле, обондун дагы, сөздүн дагы мааниси бар да. Байкап көрүңүз. Кат жазчы мага деп Шамшер Көтөбаевдин соңку обону, сөзү Фатима Абдалованыкы. Керемет. Сондур. Баягы ырга сөзгө обон шайкеш келип калганда, эгиз козудай болуп, керемет жаңырып, керемет угулуп кетет да. Мына ошол жагынан Абидин Темиров да жакшы бир философиялык обондору бар. Көптөн үмүттөндүрүп келаткан жигит эле Токтобаев. Болот Токтобаев көптөн үмүттөндүрүп келаткан жигит эле, эмнегедир чыгармачылыгын эртерээк токтотуп койду. Мына ошол сыяктуу. Болот Токтобаевдин кайсы ырлары жагат? Дээрлик баары. Обондордун. Өзүңүз ырдайсызбы? Ырдабаган кыргыз жок болсо керек. Баары эле ырдайт. Жан дүйнөңүз ырга жакын, э? Ырга жакын. Мен өзүм ыр жазам. Ырларды жана айтып атпайсызбы, музыка угасызбы деп. Мен кабинетиме барсаңар да 24 саат музыка болот, машинама отурсаңар да 24 саат музыка болот. Атайын бир ырчыныкын угасызбы же радио угуп кетесизби? Радио угуу керек, атайын ырчыларды мен алыс жолго чыкканда. Ошо атайын угуп жүргөндөрүңүз ушу Болот Токтобаевтар окшош. Ысбай Абдыкадыровду, Асанкалы Керимбаевди, Түгөлбай Казаковду кай жакка чыксаң уксаң боло берет. Алардан тажабайсың. Жолдошбек Мамажановду. Керемет, мисалы, баягы Түнкү Сиренада деген, Тууган жер деген, Бабарашан Тургунбаевдин ырлары не деген керемет. Сөздөрүн караңыз да, обондорун караңыз. Же Омар Султановдун сөздөрүнө көп жазчу ырларды. Асанкалы Керимбаев дагы, Жолдошбек Мамажанов дагы. Мана ушул нерселерден адам азыктанат дагы, адам кичине бир кубат алат, адам кадимгидей эс алат. Жакшы бир чыгарма окусаң, эс аласың. Жакшы бир китеп окусаң, эс аласың. Китептердин атасы бул Кур'ан. Мен жаздыгында жазданып жаткан китеп бул Кур'ан. 10 канчанчы жыл окусаң дагы бүтөрү менен кайра башынан баштайсың. Ары бир окуганыңда жаңы жаңылыктарды, жаңы ачылыштарды ачасың. Адамзаттын ойлоп тапкан, жазган китептери дагы улуу чыгармалары бар. Ал Кур'ан эми бул жараткан Аллахтын сөзү. Адамдын жараткан китептеринен улуу чыгармалар өтө көп. Кайсы бирин айтайын? Улам китеп которуп, алмаштырып туруп окуп тургандан кийин кайсы бир чыгарманы өзгөчө баса белгилеш кыйыныраак болуп калат. Бирок эсиңизге келгенин айтыңызчы азыр. Эсиме келгендерин мен санап берем. Кимдердикин? Сиз дүйнөлүк классика дейсизби? Дүйнөлүк классикадан дагы, көркөм чыгармачылык адабияттан сурайлы, дүйнөлүк классикадан, анан кыргыз. Дүйнөлүк классикалардан алып караса, мен Толстойду, Достоевскийни окубаган киши жок. Бирок мына Тургеневдин «Дворяндар уясы» деген романы бар.
Ошону студент кезде бир окуп, андан кийин бир окуп, кече жакында кайра окуп, эмне үчүн баягы ата менен балдардын ортосундагы карама каршылык, ошондон кийин эле ошол эле китептин өзүндө ошо дворяндар уясы, дворянское гнездо деп коет. Ошол жерде кайрылган, караңыз, мындан дээрлик 200 жыл башта жазылса дагы бүгүнкү доор, бүгүнкү заман жазылган. Ошол эле түбөлүктүү кайгы, жашоо. Павел Басинскийдин 3 томдугу чыкты. Бул Лев Николаевич Толстойдун туулгандан баштап ушу күнгө чейин сыр каттылып келген архивден жаңы бир жарык көрбөгөн тармактарынын бүтүндөй жарык көргөн, биринчи жолу ошондой жарык көрдү, соңку мемориалдык чыгарма болгон экен. Ооба, ошондо бейиштен качуу деп биринчиси ошондой дейт. Анан Лев в тени льва дейт. Себеби Лев деген ал Лев Толстойдун 3-чү уулунун аты. Лев арыстандын көлөкөсүндө дейт да. Себеби атасы да арыстан, баласы да арыстан. Атасынын көлөкөсүндө калып, анын чыгармалары жакшы жарыкка чыкпай калып, аябай азап чеккен да. Атасы улуу жазуучу болгондугу үчүн эле мунун чыгармалары жарык көрүп атат деген сөзгө калып кеткен да. Ошонун аябай каттуу сокку жеген да. Өтө мындай бир ыңгайсыз жагдайга түшүп, өзүн жаман сезген, абдан жаман сезген. Ошо атасы менен аты бирдей болуп калган үчүн, бирдей болуп калган үчүн бул оңой эмес. Үчүнчүсү Святой против Льва дейт. Иоанн Кронштадтский менен Лев Толстойдун экөө бир доордо жашап калган. Экөө момундай болгондо талаш болуп калганда Иоанн Кронштадтскийге эл көп барабы, Лев Толстойго көбүрөөк барабы. Миңдеген кишилер туруп калган да, Лев Толстойго Ясная Полянага кишилер киребиз, сүйлөшөбүз аксакал менен, кеп кеңешин угабыз деп тынчтык бербей калган да. Иоанн Кронштадтский бул поп, диний кызматкер, диний лидер. Ошондо ошол мезгилдеги Россияда эки чекит пайда болуп калган. Падыша жөнүндө сөз жок. Же Толстойго барабыз, же Иоанн Кронштадтскийге барабыз. Караңыз, бул дүйнөнүн кайгысы. Иоанн Кронштадтский дагы өтө чоң кадыр баркка ээ, Лев Толстой дагы ошондой кадыр баркка ээ. Бирөө Лев Толстойду чиркөөдөн четтетирип салышкан. Ал каза болгондо дагы чиркөөдө баягы өздөрүнүн динине жараша жасалгаларын жасоого тыюу салынган. Кайгысыбы? Кайгысы. Бүтүндөй адамзаттын акыл эсин чөнтөгүнө салып алган Толстой өз доорунун ошол сыяктуу Кронштадтский окшогон кишилерди түшүнө албай койду. Же аларга түшүндүрө албай койду. Мына Согуш жана тынчтык деген романы 500 каарманга бир чыгармада мүнөздөмө берген. 500 чыгарма, 500 каарманга. Муну эпопея деп жүрүшөт, романдан да чоң. Эпопея. Ошол эле Шолоховдун деле Тынч доону ошондой эле эпопея. Тихий дон. Бирок ошого эле тең чамалаш, бирок дүйнөлүк адабият казынасына кошулбай калган бизде Сынган кылыч бар да, ал жерде 800дөн ашуун каармандар бар. Биздин кайгыбыз ошондо. Биз өз телевизде айтса ишенбейбиз. Биз өз улууларыбызды сөзсүз түрдө бирөөгө жармаштырып айтабыз. 95-жылы бир жерде отурабыз. Анан Керим Турапов, биз Керим Турапов менен 90-жылдардан бери жакынбыз. Анан бир киши мага Керим Тураповду тааныштырып атат. Кызыгы да. Өзүнүн таанышканына 1-2 күн эле болуптур. Ал мага тааныштырып атат. Кыргыздын Баскову дейт. Анан мындай бир сый тамакта олтурат элек. Ал жигит дагы өзүн эр сезген жигит экен. Мен айттым, кечирип коебуз дедим. Аябай туура эмес сөз айттым. Керек болсо Басков Кыргыздын Турапову болуп алсын дедим. Турапов болуп жүргөндө Басков бала бакчада жүргөн. Турапов
Кремльде съездер залында ырдап жүргөндө Басков мектепте жүрсө керек. Эмнеге ушундай биз өксүкпүз? Эмнеге ушундай бир жарым жан сезебиз өзүбүздү? Сөзсүз бирөөгө окшоштура коет. Басынган психология. Басынган, мен өксүктүк деп койдум муну. Комплекс неполноценность. Эмне үчүн ушундай оорубуз? Эмнеге ушундай болуп пайда болуп калды? Кайдан пайда болду бул? Жообун таптыңызбы? Жооп баягы эле ошол сабатсыздык. Жооп баягы эле Тааныбастык өзүбүздү. бүт бар өзүбүздө, өзүбүздөн кеткен. Мына карабайсызбы? Биз кыргыздын тилин кыргызча үйрөтүшүбүз керек. Ой салаган. Кыргыздын тили биринчи кыргызга керек. Эгер ушунчалык тилге күйсөң, сен таза кыргызча сүйлө. Аралаштырбай сүйлөп көр. Сен ушул тилиңе муктаждыкты жарат, өз өлкөңдө, өз жериңде. Башка адамдар суктануу менен кыргыз тилин үйрөнсүн. Сырттан келгендер мага айтат. Адакан Дүйсөнбаев дейт. Биз бекерден бекер акча коротуп 6 ай кыргыз курсуна барыптырбыз. Эмнеге? Биз Кыргызстанга барып иштейбиз деп кыргызча үйрөндүк эле. Бирок бул жерде эч ким сүйлөбөй турбайбы кыргызча дейт. Ашканага кирсең да ошол. Көчөдө жүрсөң да ошол. Мен макул дейм. Канча тил билсең керемет. Бирок өз тилиңди сен керемет деңгээлде шурудай тизип сүйлөгөндө үйрөнүшүң керек да. Билишиң керек да, сен милдетиң да бул. Башка тилди билүү милдет эмес. Кааласаң үйрөн, каалабасаң жок. Ал өзүң үчүн. А бирок эне тилиңди билүү милдет да. Тил жөнүндө кеп болуп калды. Чечендик менен ораторлуктун айырмасы. Чечендик менен ораторлуктун айырмасы эстүү менен даанышмандын ортосундагыдай. Эстүү киши менен даанышмандын ортосун билесизби? Сиз буну бир интервьюда айтыпсыз. Ооба. Ошол жообуңузду кайта алайм да азыр мен. Ошондой. Чечен деген бул ар кандай жерден сөз таап чыгып кетиши. Оратор деген ошол айткан сөзүң коомчулукка кандай таасир кылат? Быжылдап сүйлөй берсең боло берет. Бирок канчалык даражада айткан кебиң жугумдуу. Бизде кээ бир саясатчылар же мындай бир инсандар барбы? Сүйлөй берет, сөзүндө туз жок. Маңыз деп коет андайды. Бирдеме жукпайт. 10 мүнөт сүйлөйт, эмне жөнүндө сүйлөгөнүн билбейсиң. Ошондой ырлар да көп. Радиодон ырдай берет, бир сөзү эсиңде калбайт. Ошол сыяктуу эле оратор деген бул ушундай оратор дегендин кыргызчасын кандай кылса болот? Сөзмөр десе болобу? Тапан балким. Тапан деген анча болбой калат. Тапандын дагы мааниси башкачараак. Оратор деген мына кыргыз дүйнөсүндө алып карасаң Исхак Разаковду Оратор десек болот. Оратор деп айтат. Дүйнөлүк масштабта карасаңар Уинстон Черчиллди оратор деп айтышат. Непревзойденный оратор деп айтат. Бүгүнкү күнгө чейин аны басып өткөн оратор жок дейт. Бирок ошол дүйнөлүк деңгээлдеги таанылган Уинстон Черчилл Сталинди эмне деп атат? Мен Британия парламентинин дуалында тарбияланган, ар кандай аргументтерди керемет айткан, Сталиндин алдында аргумент таппай калчумун дейт. Сталин кем сөз болгон, аз сүйлөгөн, өтө жеткиликтүү сүйлөгөн, таамай сүйлөгөн. Демек ал чечен болгон. Бул чечен. Бул сөзгө чечен. Карасаңызчы, баягы 43-жылы Тегеранда жолугушканда, экинчи фронтты ачуу боюнча бардык аргументтерди айтканда Рузвельт, Черчилль, Сталин үчөө айтышат да, макул дейт. Сталиндин берген сунуштарына баарына макул болушат. Эми биз ушуларды барып башкы штабтын жетекчилери менен макулдашышыбыз керек дейт. Десе
Сталин айтат, биз өзүбүз чече албайбызбы дейт. Өлкө жетекчилери. Десе Рузвельт менен Черчилль унчукпай калат. Сөздүн таасирин карап туруңуз, байкап туруңуз. Биз анда неге жолуктук дейт бул жерге. Күйөөлөрүн үйгө таштап келген аялдардай болуп, жолукпай эле койсок болмок дегендей сөз айтат. Аябай каттуу намыстанып кетишип кол коюшат башталды. Мына чечендик. Чечендик. Мына сөздүн күчү. Эми караңыз, сөздүн күчү дегенде, сөз бизде кыргызда илгертен аксөбөктөр дейбизби, бийлер дейбизби, жетекчилер дейбизби, эл башчылары дейбизби, алар сүйлөбөй туруп көздөрү менен жооп берген. Ооба. Ишарат деп коет. Же байкап караңыз, бир сөздү айтаардан башта кишинин көзүнө карап туруп эле байкап билип коюшкан. Же камчыны кандай кармап келгенинен карашкан. Камчыны сүйрөп кирди. Камчыны сүйрөп келсе кегим бар деп кирген. Ооба. Камчыны кошуп Кармап кирди. сабына кармап кирген болсо, бул чабышам деген сөз. Камчыны мойнуна илип келген болсо, кулдугум бар деген сөз. Мына ошол бир эле ишарат менен бир том сөздү айтып коюшкан. Ооба. Анан дагы сонун нерсе бар го, баягы адамдын даражасынчы ат үстүнөн түшүп салам берген. Мисалы, Манаска эртүштүк ат үстүнөн салам берген дейт. Демек, ага тең ата болгон дегендин мааниси бул. Ушунан улам керкейгенге керкейгин дейт. Көктөн түшкөн пир эмес дейт. Ийилгенге ийилгин баалап берген кул эмес дейт. Экинчи мааниси бар. Кандай салам болсо ошондой алик дейт. Улуу болосуңбу, кичүү болосуңбу, ал зат. Даражасы бийик болгон болсо, жашына карабай салам берген. Анын мартабасы улуу деп койгон. Жолу улуу деп койгон. А эгер жаштай болуп, бирдей болуп, даражалары бирдей болуп калган болсо, анда улуулата келген. Биздин кыргыз маданиятындагы эң чоң протокол бул баягындай устукан бөлүштүрүү. Ошол устукан аркылуу ар бир кишинин даражасын белгилеп койгон. Ошол дасторконго биринчи жолу келип катышып отурган киши дагы кимдин даражасы канча экендигин ошол берген устукан аркылуу билген. Отурган жери, сүйлөгөн кеби. А эгер төрдө отуруп алып, бакылдап, ага жарашыксыз сөздөрдү сүйлөй берсек, ал экинчи төргө отурган эмес. Ошондон кийин эме деген сөз калган? Акыл жаштан, асыл таштан деген. Кереметпи? Керемет. Жусуп Баласагын бабабыз эмне деп кетти? Төрдөн орун тийген болсо нааданга, улагада калганыңа арданба дейт. Мына сиз экөөбүз керекпи 1000 жылдык кыргыздын сөз тарыхын оодардык. Жусуп Баласагындан баштап бүгүнкү ырчылардан бүтүрүп атабыз. Демек, мезгилдин экөөнүн ортосундагы көзгө көрүнбөгөн айкалыштар көп бекен? Көп. Бул чынжыр. Бул үзгүлтүксүз келаткан чынжыр. А эгер бир жеринен үзүлүп калган болсо, бүттү. Улут катары жок болот. Бүгүнкү коркунуч ошол үзүлүүбүздүн алдында турабыз. Аз калып баратат. Кайдыгерликтин кесепетинен, билармандарды сыйлай албай калганыбыздын кесепетинен, улууларды укпай калганыбыздын кесепетинен чынжыр үзүлгөнү калды. А эгер кааласаңыз аны чынжыр деңиз, кааласаңыз аны кыргыз көчү деңиз. Кыргыз көчү уланышы үчүн көчтөн келеткан жагыңды билишиң керек. Тамырды. Тамырың кайда? Мына кайдан келетасың сен? Кайда баратасың? Кыргыз мындай бир Кудайдын куту жаган, Кудайдын мээрими төгүлгөн ушундай ырыстуу элбиз деп айтып калабыз да. Ушул
качан болбосун кылкылдаган кылдын учунда турабыз дагы, анан бир Кудайдан бир колдоо келип, ушундай бир жашап келатабыз кыргыз болуп, бир уч элбиз өзүбүз депчи. Анан бул жолу дагы бир мындай үзүлөрдө уланып, жок болордо кайра куралып калат чыгарбыз, Түгөнгөн сайын түтөгөн дейт. Ооба. Бирок бул дагы чеги жок, улана бербейт. Э? Жараткан сыноолорун берет. Эсиңе келсең келдиң. Келбесең ошондон ары жок болосуң. Бизге чейин эчем коомдор жок болгон. Лимитибиз түгөнүп баратабы? Баратат. Эчем коомдор болгон. Бизден кыйын, бизден эстүү элдер болгон. Бизден күчтүү, кубаттуу улуттар болгон. Жок болуп кетишти. Тарыхтын будуңчаң замандарында чаңга сапырылып жок болду. Жараткан өзү сактасын, биз да ошондой чайпалып турган кезибиз. Биздин өлкө да, мамлекет да, улут да ошондой чайпалып турган мезгил. Себеп мен айттым жана, улуунун кебин укпай калдык. Акылмандын сөзүн укпай калдык. Жанагындай жаман сөз бар. Өзүң билбей кал да, билгендин сөзүн укпай кал деп. Бүгүн эки ооз сөз айтып койбойсуңбу деп аксакалдарга кайрылсаң айтат. Кимге деп? Раматылык Абсамат Масаличке ушундай сөз айтат элем мен. Аксакал, сиз айтып койбойсузбу? Сиз билесиз го. Мыйзамдарды карап атканда. Турдакун Субаличке айтат элек. Аксакал, сиз өлкөнү чейрек кылым башкаргансыз, айтып койбойсузбу могулорго? Эки аксакалдын улуулугу ушунда турат. Айтаарга киши жок болсо кимге айтасың деген. Бул жагдай ошол эле Манас эпосунда, Манас каза болоордо ушу Бакайга керес кылган экен, жийин болгон жерге барбай жүр депчи. Анткени сенин кадырыңды биле турган киши жок. Азамат. Ошол сенин кадырыңды биле турган киши жок. Коом калбай калды. Ошол коом сени капа кылып көңүлүңдү оорутуп коет деген сыяктуу да. Ошол Бакай Манасты элдин көзүнчө эмне дедиле? Караңыз, ичинде кек сактабай туруп, ушул аяп айтып атканы укмуштуудай сөз. Ушул баягы Көкөтайдын ашын берип атканда, ашка баратышканда, Көкөтайдын башы, көп жыйындын башы, көп жаңжалдын башы. Жаңжалдын башы ушундан башталат. Бир уруунун, мен билем азыр кайсы уруунун аксакалы экенин атынан бери билем, бирок азыр кыргызда эмне болуп кетпесин. Бир сөз айтып койгондо Манас чыдабай кетип, камчы менен чаап жиберет башка. Чыр башталат. Ошондо Бакай келип, аябай жаман каттуу сөз айтат. Манас деп койсо, чардайып кетет экенсиң. Үйлөп койгон чанаштай даңкайып кетет экенсиң. Манас деп койсоң, дардая чөйөт экенсиң, үйлөп койгон чанаштай дардая чөйөт экенсиң. Ушинтип аябай каттуу каккан Манасты. Ат менен бастырып келип туруп, экөөнүн ортосуна тура калып. Көрдүңүзбү? Хан Манас Бакайдын сөзүн туура көрүп, тыйып атат өзүн. Өзүн ушунчалык тыйып атат. Эми азыркы заманды карап көрүңүз, ошентип кыргызды мыктыларыбыз деп жүргөн президенттиңби, башкаларыңбы ошондой болуп көйүп кетсе, токтотуп койчу аксакалың барбы кыргыз? Туура эмес жолго түшүп алса токтотуп койчу аксакалың барбы кыргыз? 30 жылдан бери не деген адашуулар кетти? Кайра уламатат адашуулар? Токтотуп койчу аксакал барбы кыргыз? Эгер токтотуп койчу аксакалың болсо, ошол аксакалды сый урматы менен көрүп, токтоп калчу эр азаматың барбы кыргыз? Мына кептин башына кайра келдик. Ушунан баштадыңыз, ушуга келдик. Сөз учугу ушинтип уламау керек. Биз жана китептер тууралуу сүйлөп келатып ушака өтүп кеттик. Кыргыз адабиятынан дагы айтыңыз эми. Кыргыз адабиятынан сөзсүз түрдө мен өткөндө эле жооп бергенмин. Эгерде бөтөн тилге биринчи которулуп, сынган кылыч чыккан болгондо дүйнөгө дүңгүрөп кетмек. Дүйнөгө дүңгүрөп кетмек. Биздин өксүктүгүбүз ушул, кыргызча чыгып калды. Аны дагы мындай бир жаап жашынып, жакшы бир даңазалай албай,
эчен жыл басылбай жатып калды. Ооба, бир нече жерлери редакцияланып. Андан кийинки келкел, андан кийинки чапкын, андан кийинки качкын уландылары кетти. Жантөшевдин Каныбек деген романы не деген? Түгелбай Сыдыкбековдин кийин пайда болгон Көк асабасы бул. Дүйнөлүк классикаларга туура келеби, келбейби? Келет. Мына Шолоховдун Тихий Донду окуганда бүгүнкү күнгө чейин менде жүрөк титрейт. Бүгүн Кыргызстан ошол күндү кечирип атат. Шолоховдун көтөргөн маселеси бүгүн Кыргызстанда болуп атат. Агасы бир партияда, энеси бир партияда. Бирин бири тытып жеп койгонго даяр. Күйөөсү бирөөнү колдойт, аялы башка бирөөнү колдойт. Экөө ажырашып кеткенге даяр. Балдары бир тарапта жүрөт дагы, атасы башка тарапта жүрөт. Экөө бири-бири менен сүйлөшпөйт. Мына кайгы кайда жатат. Ошол Тихий Дондогу окуя кайдан чыкты? Турмуштан чыкты. Бүгүн кыргыз ошол доорду башыбыздан өткөрүп аткан сыяктуубуз. Коркунучтуу. Коркунучтуу. Эми кыргыз адабияты дегенде көптөгөн мыкты чыгармалар бар. Мисалы, элге таанылбаган, аты айтылбаган жазуучулар бар. Көчкөн Сактанов соңку мезгилдерде биздин тарыхый романдардын баарын ошол киши жазып жүрдү. Маркумдар үнү деген китеби. Маркумдар үнү бул соңку эмес. Мына Төлепберген Кайыпбергеновдун ошол Степ деген романы бар да. Чөл деген романы бар. Кереметпи? Керемет. Биздин мына Жумгалда көптөгөн жылдар бою ошол айылынан чыкпай эле жүрүп жазып кетти. Асыл деген роман. Мана караңыз, азыр атын айтып жиберем деп туруп. Ошол киши үйүндө жаткан жеринен таап, чакыртып алып, эмгек сиңирген, маданиятка эмгек сиңирген ишмер деп бердим эле мен. Ошол Асыл деген романын карап көрүңүз. Ушунан чыгарма жараткан болсо, Жамиладан кем калбай турган чыгарма. Лирикалык көркөм чыгарма экен да анда, э? Ооба, повесть. Повесть. Роман. Ошондой бирөөсүнө мыкты, бирөөсүнө мындай деп айта албайм. Кээде ишенсеңиз билесизби, бир эле сүйлөмдө бир романга караганда көбүрөөк таасир аласыз. Ооба. Бир эле сүйлөм. Айтматов жөнүндө айткан жоксузбу? Эми Айтматовду айтпаса эле түшүнүктүү. Айтматовду уже билесизби, кимден сурасаң эле Айтматов деп эле тажатып жиберишти да. Се Айтматов деше берет. Се башканы тааныбагандыктан. Айтматовдун атын эле билишет көпчүлүгү. Абдан туура айттыңыз. Айтматов менен биз эчен жыл чогуу иштешип калдык. Ушул Чогуу жөнүндө сырлашып калдык, чогуу сүйлөшүп калдык. Мага агай ушул Айтматов абдан бир мындай мен үчүн укмуш киши деп эле айтсам болот да. Мисалы. Ага байланыштуу же болбосо анын көзүн көргөн кишилер дагы мага кымбат да. Ага байланыштуу бардык нерсе. Ал жөнүндө мен жеке жашоосун, чыгармачылыгын бүт баарын изилдегим келет да. Анан ушундай жаштарга бир сабак болсун, сиз ошол киши менен болгон күндөрдөн бир аз эскертсеңиз, ал кишиден алган таалимиңиз, тарбияңыз жөнүндө. Биринчиден, ал киши менен 5 жыл парламентте чогуу иштеп калдык. Экинчиден, чыгармачылык, мамлекеттик, коомдук тармактарда дагы бир көптөгөн иш-чараларды чогуу өткөрүп калдык. Мен ал кишини Ысык көл эл аралык кинофестивалына президент катарында коюп, ал кишини чакырдым. Эчен ал киши элчи болуп жүргөн кезде дагы ушу Бишкекке келип калганда учурашып жүрдүк. Мухтар Шаханов үчөөбүз. Шаханов Казакстандын Кыргызстандагы элчиси эле. Анан ошол баягы көчкүн аскада калган, асылган окуяны жарыялап беребиз деп, Плачахота над пропастью деп орусча чыккан. Ошол аска бүгүнкү доор, бүгүнкү заман. Ишенсеңиз, кечинде саат 6-ларда ушундай болуп олтурдук. Үчөөңүздөр. Таң атып кеткенде турдук. Бир көз ирмем, бирөө кыйшайып уктаган жок. Мухтар Шахановдун үйүндө. Аябай көп талаш болду. Аябай да ушундай. Ушунчалык жакындык деп айтсам, кандай деп айтам, кээ бир нерселерди айткандан бир аз токтоном, себеби бүгүн коом кабыл албайт аны. Айта бериңизчи. Кантип эле, кантип
деген сөз көп да. Ошондуктан баягы кептин баркын түшүргүм келбейт. Ушунчалык жакын болгонубуздун бир эле себебин айтайын, бир далилин айтайын да. Эң кичүү уулум үйлөнмөк болуп калды. Анан бир күнү отурсам, телефон чыңгырайт. Мен көлдө эс алып аткам. Ал кезде кызматтан да кетип ушундай болуп калдым. Көлдө эс алып атсам, телефон чыңгырап калды. Кайдасыз деп бир Кыргызстандагы дагы бир белгилүү инсан. Мен ушундай көлдө элем десем, укмуш болду, керемет болду деп. Эмне болду? Биз дагы көлдө элек. Сиз дарегиңизди айтсаңыз, биз баралы деп. Анан мен жанында чүкен бар экенин билген жокмун да. Анан даректи айттым. Эгер чүкен бар экенин билсем, мен айтмакмын да. Силер кайдасыңар, мен барайын депчи. Анан аксакалды тамашалашып, биз ага дос, ине дос болуп жүрүп, анан келе бериңиз дедим мен. Бир канча убакыт өткөндөн кийин келип калышты. Карасам, Чыңгыз Төрөкулович менен чогуу келип калды. Мен таң калдым. Анан тиги кишиге айттым. Ал да аксакал да. Айтып койбойсузбу? Биз Чыңгыз Төрөкулович экөөбүз баралы деп атабыз. Мен бармакмын силердин алдыңарга. Жок. Чыңгыз Төрөкулович айтып калды. Жок, эс алып аткан кишиге келген жакшы болот. Жакшысын чакырбай деп. Анан кичине жупуну дасторкон жасай коюп, олтуруп сүйлөшүп, ошол өзүнүн эң кичүү уулуна өкүл ата болуп бериңиз деп суранды да. Мага күтүлбөгөн сунуш ошол. Кандайча десем, ушундай биз жакшылыкка ушундай менен жүрөбүз, жакшы иштер менен чуркап жүрөм. Анан ушул жакта экениңизди угуп калып, анан аябай жакшы болду, ушул жерден жолугабыз дедик деп келип калды. Анан бул өтө чоң жоопкерчилик. Кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин мен жоопту так айта алган жокмун. Убадада жок да деп да, ушуну ойлонсоңуз, ушуга бир макулдугуңузду берсеңиз дегендей болушту. Чай иштик, кетти. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин кабинетке келди дагы, баласын жетелеп келип, анан аябай ушундай табыштап, тапшырма берип. Ушул агайыңдын айтканын угуп жүр, ушул агайыңдын кебин кулакка салып жүр дегендей кылып керес айтып калды. Өкүл ата болбой калдыңызбы? Анан эмне себептен? Себеп биздин ортобузда киши менен калсын. Себеп биз саясий кырдаал жол бербей койду. Жок. Ал жерде саясат сыртта. Бул жерде адамгерчилик аябай чоң эмеде кеткен. Саясий кырдаал тескерисинче болмок да, мен жумушта жок мезгилде сунуштап, жумушка келип калганда өкүл ата болуп калыш ал башка. Керемет болмок дегендей. Анын себептерин ошол аксакалдын көзү тирүү. Ошол үчөөбүз отурган аксакалдын көзү тирүү. Ошол киши айтып берсе туурараак болот. Так мен тарабынан болсо туура эмес болуп калат да. Баягы эле түшүндүк. Өзүм мындай көрсөтүп атат дегенде, мен Кудай сактасын. Ошон үчүн жана ырларды окуп бериңиз дегенде да Кудай сакта дейм. Жок. Андай болбойт. Биз дайым өзүбүздү тартып келебиз да. Неге ушул мүнөз каяктан бизге калыптанган? Тартып келебиз, эл деп жашайбыз. Кичинекей кезинен үй курсаң да кошуна эмне дейт, кийим алсаң да кошуна эмне дейт, тигинде болсо да кошуна эмне дейт деген сыяктуу. Анан дагы бир белгилүү бир Кыргызстанга белгилүү бир жакшы саналаш жолдош жигит бар. Мен жалгыз ушундаймын десем, а киши да ошондой экен, эмне болуп кетти деп. Бир күн мындай бир жаңы тоң кийип алыптыр да. Анан куттуу болсун, жакшы тон алыптырсың десем, адыке буга 7 жыл болду дейт алганына. Эмнеге ошол мезгилге чейин кийбей жүрдүң десе, 7 жыл башта алган элем, жакшы мындай бир жакшылыктарга, бир тойлорго алган сыяктуу. Ушуну кийип алсам, кызматы жогорулаганда тоң кийип алыптыр деген сөз болобу деп коркуп кийбей жүрдү. Караңызчы. Биз бири-бирибизден коркуп, бири-бирибизден чочуп, өзүбүздү өзүбүз капаска салып алып жашаган элбиз. Же шатыра шатман шапар тээп ойногондон коркобуз, же каттуу бир жулунуп иштегенден коркобуз,
өтө бай болуп кетүүдөн коркобуз, өтө ишиң жүрүшүп кеткенден коркобуз. Көз тиет деп. Өтө жупуну жакыр болуп калгандан коркобуз. Ким болушубуз керекпиз биз? Ким болушубуз керек? Бул аң сезимдеги эркиндиктин жоктугу эмеспи? Муну айтайын десең, Игорь Тальковдун сонун сөзү бар экен да. Жөнөкөй болсоң тебелеп кетет. Таланттуу болсоң асылат. Бай болсоң сөз кылат. Кедей болсоң маскара кылат. Ушулардын баарын ойлоп отуруп, өзүм менен өзүм болгонду жакшы көрдүм деп. Эмне десе ошо десин. Деген Игорь Тальковдун ошо бир. Сиз өзүңүз менен өзүңүз боло алдыңызбы? Мен өзүм менен өзүм болгон үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, бир интервьюңузда айттыңыз эле деп. Өзүм менен өзүм болом деп баарынан ажырадым. Баарына жагымдуу болом деп өзүмдү жоготуп алдым дейт. Сиз тандаңыз. Сиз өзүңүз менен өзүңүз болгоңуз келеби? Албетте. Анда курбу күтпөң. Сиз биринчи көрө албаган курбуңуз болот. Демек сиздин досуңуз жок. Менде чыныгы сөздүн маанисинде дос жок деп мындан бир 25 жыл башта интервью берген экен. Ал кездеги Асаба деген кездке. Анан менин ошол кездеки жакын саналаш жүргөн досторум бүгүнкү күндө аябай белгилүү көтөрүлүп кеткен достор, ал кезде баарыбыз тегиз жүргөн. Анда биз кимбиз деп келип таарынышкан. Силер пикирлешсиңер. Мен билбейм. Могул бөлмөдөн чыкканда кайда кетесиңер? Дегендей сыяктуу жооп бердим эле. Турмуш 100% далилдеди. Ошол доспуз деп жүргөндөрдөн бирөөсү дагы дээрлик калбайт. Жаныңда калбайт. Ошон үчүн ар бир инсандын жалгыз досу болот, ал жараткандын өзү. Жараткандын өзү. Ошон үчүн жанагы китеп чыгып атканда дагы китептин атын кандай коебуз дегенде жалгыз дос деп. Жалгыз дос жараткан. Ушул. Неге ырларыңызды окуйсуз? Бул кайра эле ушул өзүңүз менен өзүңүз эл эмне десе ошо десин деп окуй берсеңиз болобу эле? Мен эл эмне десе ошо десин дегенге азыр келип атам да. Анда окуп бериңиз, эмне десе ошо десин эми. Жок. Дизлайк басса дагы, лайк басса дагы. Мени кызыктырбайт. Мен ишенсеңиз, мына телефонумду колуңузга берем, 1 секунд социалдык тармакка кирбейм. Карабайм мен. Мага эмне десе ошо десин. Макул, анда кайсыл темада ырлар жазасыз? Меники негизинен эл жер. Атуулдук темадагы, лирикалык темаларга айрылбайсызбы? Мен баягы терезеңде жалгыз калдым, тоңуп калдым, үшүп калдым, алар мен жак көп. Андайга жакын эмесмин. Сенсиз жашай албайм. Демек сиз сезимди эмес, акылды пайдаланасыз. Жок. Дагы бир интервьюмда айткам. Анда да тепки жегем. Адамдын ички жан дүйнөсүндө дайым согуш жүрөт. Акыл менен сезимдин Акыл менен жүрөктүн ортосунда. Ооба. Сен билбейсиң, акылың айткандай кадам шилтесең туура болобу, же жүрөгүңдүн амири менен жүрсөң туура болобу. Жүрөгүңдүн айтканын кылайын десең акыл каршы чыгат. Акылыңдын айтканын жасайын десең жүрөк каршы чыгат. Адам ошон үчүн кишенделген. Эки сезимдин ортосунда. Эки сезимдин ортосунда кул. Адам кул. Анан экөөнө тең баш бербей кеткенди ботобай, келесо деп. Кандай деп койсоң болот. Кентавр. Бир кете берет да. Кете берет, ойлонбойт. Кете берген бул адамга тийиштүү мүнөз эмес, тийиштүү. Адам ойлонуу керек. Адам акыл калчаш керек. Жараткан ар бир адамдын мүчөсүн жараткандан кийин соңкусун акылды жаратып, акылды чакырып алып туруп айтат дейт. Мен сен аркылуу берем, сен аркылуу алам. Эгер адамда бардык нерсе телегей тегиз болсо, ага акылдын тиешеси бар. Таптакыр эч нерсеге жетишпей калса да акылдын тиешеси бар. Акылды берсе адамда бардык нерсе болот. Акылын алып койгон болсо адамда эч нерсе калбайт. Ошол сыяктуу сизге азыр мен жүрөгүм менен түшүнүп турам. Мен ырларымды окуп берүүсүн каалап атасыз. Акылым айтып атат, Адахан, токто.
эмне болот экен андан аркысын соң эмнеси бир эмнесинди айттым эле да, ырларың Алыкул Осмоновдукундай болгондон кийин, демек ички цензурадан өтпөй атат. же Жолон Мамытовдой болбогондон кийин ал менин гана жан ички туйгум, менин ички сезимдерим. Ар бир ырларымды жазып ал жака таштап бул жака таштап коюп жүрө берген экенмин. Менин эң кенже карындашым бар, Мадина деген. Ошол Мадина деген карындашым жыйнап жүргөн экен да. Үй иш кырып атканда башка кылган себеп 8-9 класстан башталып жазылган ырлар бар. Кийин аскерден кийин келгенде карасам, бир жанакы жалпы дептерге жыйнап өзү көчүрүп жазып койгон экен. Ошол эмне, ошонун эмгегинин аркасында гана кээ бир ырлар калды. Бүтпөй калган поэмалар бар. Алардын жарык көрүшүн каалабайм. Мен атамдын дагы аябай керемет жазган ырлары бар экен. Эч ким жарык көрбөдү. Аны дагы мен кийин үйдүн үстүн жаңылайбыз деп чатырдын ичиндеки 82 жылдарында, 81 жылдарында ошону тазалайм деп барып отуруп, бир нерселерди көтөрүп атсам, бир дептер бар экен, дептерди ача койсом, ушундай ырлар жазылган экен. Атамдын колун тааныйм да мен. Кийин өзүнөн сурасам, баягы студенттик кезинде жазган ырлар экен ошол. Элмирбек бул философ акын. Ушулардын баарын трибунадан айтсам жетеби агай дейт, жетет. Анда жанагы сиз айткан каруум казык, каным азык дейт. Азыклар болсо көчөдөн баратсаң эле желкени чак кармайт дагы тартат өзүн. Селфи кылып коёчу. Апамдын тизесине башыңды коёр замат бар экен. Сиз өзүңүздү көп ичинде жалгыз калган адам сезбейсизби азыр? Мен сезем эмес, мен ошондой. Жетекчинин көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болсо керек. Эмнеге болсо макул болуп аткан, өзүнүн ушундай болуп чогуу өскөн өнөктөшү эмне кылды? А бүгүнкүлөрүм ким келсе ошол келсин, бүгүлүп барып, чөгөлөп барып кызмат кылайын, ушул оокатта жейин, ушул айлыкты алайын. Чексиз бактысыздык. Тилди өзүнүн ички дүйнөсүн жашыруу үчүн берилген. Акындар жөнүндө айтып калдык. Өнөр деги эле ушул руханий дүйнө жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин мен азыр ушул нерсени сурагым келип турат. Жакында эле мына Элмирбек Иманалиевдин көзү өттү. Ал көз өткөндөн кийин сиз менен сиздин партияңыз менен чогуу шайлоого барат эле деген маалыматты айттыңыз. Элмирбек байкенин ырлары дагы мына көз өткөндөн кийин аманат деген китеби чыкты. Ушул көзүнүн терисинде бир дагы бир алакандай болсо да китеп чыгарылыптыр да. Ооба. Анан бул киши менен кандай сүйлөшүп калдыңыздар? Ал киши өзү ушу саясатка аралашууга болгон кызыгуусун билдирдиби же сиз сунуштадыңызбы? Чын эле ошондой болдубу? Ушул киши жөнүндө да айтып берсеңиз. Элмирбек менен ана келиңиз. Мына Элмирбек менен жазышкан эмнелер. Мына Элмирбектин мага жазган эмнелери, мына Элмирбектин жиберген видеолору. Мына паспорттарынан бери жиберип, жанагы эмнеге билет жазып коюңузчу дейт, партбилет. Паспорттун жиберип, момундай кылып тартып, паспорт керек. Бул бала керемет бир кыргыздын баталары бар экен, баталары. Кудайдын куттуу күнү, нечендери берки телефондорду алып кеткен, телефон өзгөргөндөн кийинки мына. Не деген 2019 жылдын канчасы деп жүрөт? 2019 23 ноябрь дейт. 2019 16 ноябрь, 22 ноябрь, 16 ноябрь, 15 ноябрь. Кудайдын куттуу күнү. Мына ушул жерде мындай деп атат. Таза ниет ойлор болсун. Ташыркатпас жолдор болсун. Курчалган тоолор коргон болсун. Эл жер деген чоңдор болсун. Эртеңибизди ойлоор болсун. Ар үйдө ак бата тартылып, ак тилектер болгон болсун, максатыбыз бийик болсун деп аябай көп нерселерди жазып, аягында анан калпыстыкка бөгөт бололу деп айтып, Кутман таң деп мага ушу анын дагы менин дагы адатым эртең менен таңертең саат 5-те туруп алып басчубуз. Мен бир 12-15 чакырымга чейин жөө басам.
Анан телефон чалам да айтам, кайда жүрөсүң? Моунда жүрөм. Кел, биз тамак ичели, чай ичели. Деп анан жакшы жерлерде отуруп алып, мен көпчүлүк учурларда байкап калам. Ошо табитте жакшы көргөн тамактарды мен билип, ошолорду алсам айтып калчу да. Сиз менен отурсам эле ошол тамак өтө берет, өзүм уялып калам, көп жеп атам деп. Башка жерде жей албайм агай депчи. Анан бир мына карасаңыз да айта ача койгондо эле чыгып атат. Дили таза, эр жүрөк, билимдүү, эрки бекем, намыстуу, күчтүү өзүңүздөй адамдар болгон болсо, аларга улуу жараткан ар бир убакыттын ирмемдерин сайын тирек болсун. Күндөн күнгө Кудай алдында, эл алдында урматыңыз артсын деп, агай дейт, жаркын максаттарыңыз орундалышы менен деп. Мага ушу тилектерин аябай жазчу да. Анан мен айтып атам, жараткан Аллахым тилектериңди кабыл кылсын, максаттарыбызга жеткирип, эки дүйнө рахатын берсин деп. Ага жооп. Бул баягы бир баланын ыйлаганын жазыптыр дагы экөөбүз ушуну көрүп алып, кийин жолугуп көздөн жаш алат элек да. Анан мунун караңыз. Ийлеп атат. Бул баягы карантин кылып коюп, карантинде камалган бала. Телефондон эмне кылып отуруп, жаттай албай атат. Опасно бакырып ыйлап берип атат да. Мен каягын карап жооп берем. Мен муну карайм, карап атса өчүп калып атпайбы телефон улам. Анан ушуга ыйлачысыздар. Ушуга ыйладык. Ушуга ыйлап аябай жаман сезимдер болду да. Балдарга кыйын эле болуптур деп отуруп алып, мен ооба деп анан кийин жолугуп тамак ичип атып дагы ушуну коюп алып. Азыр айтып атсам менде деле мына. Өзү көп айтат, Мадумаров аябай каттуу кирсең эле урушат, антет, сүрдүү, каардуу деп. Эми баягы ушундай жан дүйнөсү жүрөгүңдүн баягы адамдын же сөзү менен, же кыймыл аракеттери менен черте албаган кылдары болот. Ошол кылдарды мүмкүн могул сыяктуу балдар чектет. Мүмкүн бир картайып калган бир абышка же кемпир оозуна нан салып чайнай албай атканы жеткирет. Бир видеону көрдүм, ошо баса албай, тура албай калган аксакал отуруп алып, колу менен дары талып атат да, ишарат кылып. Бетин жууп атат, кулагын тазалап атат, бутун жууп атат. Кантип ыйлабайсың? Ушундай учурларда ыйлайсыз. 6 саны аман туруп, жуунбаган канча адам жүрөт. Баса албай калган адам кантип ушундай рахаттанып жуунуп атат, көзгө элестетип. Кантип ыйлабайсың? Албетте адам болгондон кийин, жүрөк болгондон кийин. Кече мен ушу Россияда жүргөндө эмалар мусафир болуп жүрөт. Сиз сыяктуу ырыңызды окуп бериңиз деп окуп, мен окуп атып, мен өзүм араң токтонуп атам. Мен окуп атсам, ыйлап чыгып кетишти сыртка. Чыгып кетти. Аялдар чыдабай. Шолоктоп ыйлап токтоно албай. Ушул керекпи? Анан айттым, окуп бериңиз деп аябай суранасыңар, окуп алсам баарын ыйлайсың отуруп деп. Не керек? Бул дүйнө баягы Мукагали Макатаев деген бар. Казактын залкары. Керемет акыны болгон, Фариза Оңгарсынова деген акын кызы болгон. 4-5 жыл болду, каза болуп калды. Ошондо Мукагали Макатаев жазып атат да, Фаризажан, Фариза кыз, өмүрдө акындардын баары жалгыз, күн өтүп, айлар өтүп, акыры бир күн шаң баскан архивтерден табыларбыз. Менин да ырларым архивтерден табылар. Кыргыздын залкарлары айтты эле. Душман деп мени саткандар калар, дуалга кадап аткандар калар, оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калар деп. Абайдын ойлору жетпеди.
Калыгулдун ойлору жетпеди. Молдо Кылыч, Молдо Нияздын ойлору жетпеди. Кечеки эле чыркырап жүргөн арабыздагы сиз айткан Элмирбектин ойлору жетпеди. Анан ушу Адахан Модумаровдуку жетеби. Элмирбек бул төкмө акын эле эмес, бул философ акын. Төкмөлөрдүн көбү эле жана жамакчы. Куюлуштуруп рифма менен кете берет. Эртеден бери карасам, баратам, анан каарысы менен жашы бар, анысы бар, муну бар, бар деп эле. Ооба, жамакчы бул башка. Элмирбек бул философ акын. Ар бир сабында жүк жатат, ой жатат. Анын жандырмагы өтө терең, бай. Элмирбек бул баягы жасалма түрдө айтыша берет. Бул кылымда бир келчү, чындыгында кылымда келчүбү, келбечүбү ушундай акын. Бул сейрек. Төкмө акындар көп, бирок философ акындар жок. Ушундай мындай Элмир Байекени дагы айтып атышат, ушул руханий устат болчу депчи. Чындыгында ушундай болчу. Менден туп-туура 12 жаш кичүү экенине карабай, экөөбүз бир мүчөлбүз деп айтсам күлөт эле да каткырып. 12 жылда бир туруучу болгон болсо, ошол мен да сизден бир эмне келгендекси деп. Жылкы жылында туулгандарсыздар эми. Эми мына ушул караңыздар. Жылан жылы болот. Биз Москвага кеттик да. Москвага кеттик, самолетто баратабыз. Анан таңертең учат да 5-те. Карасам уйкусурап, эме болуп, түндө уктабай эмне болгонбу? Мындай сүйлөшүп кетебизби деп Москвага жеткенче, кайра Москвадан самолет менен келгенче, ушул жылы февралда болчу. Январда болчу ушул. Ушунчалык бир ой басып калганда, анын дүйнөсү башка. Аалам башка. Анан жана конок үйүндө жатабыз да. Кабар алайын дейм да. Жалгыздык өзүнчө мындай бир берилген сыйлык катарында болуп калат кээ бир адамдарга. Анан ошону сурайм мен, Элмир, ушунча эл, бирок элдин арасына чыга албай калбадыбы? Кааласаңыз бара берейин дейт, мен көрүп турам, ысытмасы аябай чыгып аткан. Сен элдин арасына чыга албай калдың деп аябай кыжалат болуп атасыңбы дедим келип. Мен айттым, бир аз ысытмалап калды, ошо чыга албай калды. Десем, жок агай дейт. Мен ушу бөлмөдө жатып дейт, ушул сыйлыктын өзүн көптөн көрө элекмин дейт. Ушул сыйлык. Бизге дейт элдин арасына чыгып турган чоң сыйлык дейт. Соңку кездерде мени элге чыгарбай коюшкан. Ушул сыйлык болчу эле мага. Ушул сыйлыкты ала албай, чыга албай калганыма өкүнүп отурам деп. Эми көп биздин сөздөр, абдан көп, терең сөздөр көп. Ошол кишинин саясатка аралашам деген. Саясатка аралашам дегенин себеби ушундай болуп калды. Баягындай ушунчалык айтып аткан сөздөрүм жетип атабы дедим мен. Каттуу айтып атасың, ырдап атасың, жетип атабы. Ушулардын баарын трибунадан айтсам жетеби агай деди, жетет деди. Анда жанагы сиз айткан каруум казык, каным азык деди. Ал жерде дагы бар. Ушул сөзү бар. Баягы бүтүндөй жан дүйнөмдү арнадым деген сөзү бар да. Бүт башын сайдым. Келинчеги менен да сүйлөшүп калдык. Келинчеги айтты ошо Нурзат жеңе. Акыркы күндөрү ушул саясий маданияттуулуктун үлгүсүн мен ошо парламенттен көрсөткүм келет. Ооба. Бул боюнча кептерибиз аябай көп эле. Биринчиден ушул акындыктын өзүнүн бир жолун жанагы бир интервью бергенде айтпадыбы? Биз ушул жолду улап кете алабызбы? Өзүбүздүн мойнубузга жүктөлгөн жүктү кийинкилерге өткөрүп бере алабызбы? Же чапан кийгизип койгон жерде ыраазы болуп жүрө беребизби деген сыяктуу эмне болуп калды.
мына мен 5 мүнөттөй кечигип калдым деп айтсам, мен келип ичинде отурам, келе бериңиз дейт. Мына жерде ушундай бир эмнеси бар да. Мен Каттардын ичинен таппай атат окшойсуз. Мына. Мына могу жерде. Сиз өзүңүз окуп бериңизчи, мен көп ишенбесе. Не дейт? Мен сайдым дейби? Жанымдамын дейт. Мен сайдым жанымды. Ишениңиз дейт. Ишенемин десем, каным азык, каруум казык дейт. Мен сайдым жанымды дейт. Ишениңиз дейт. Мен ишенем депсиз, сиз. Каным казык, каруум азык, рахмат деген экен. Бул сөздү сиздер февралдын 15-inde сүйлөшүптүр, 2020 жылы. Ошентип жазып атпайбы? Мен да башымды сайдым, мен да ушул жакка кирем. Анан бардык жактан даярмын, барабыз деген. Анан караңыз, сезгендей 15-февралда мага жазып атат. Аяңызчы өзүңүздү дейт. Бир өмүр экен деп коюптур да, 3 точка коюп. Аяңызчы өзүңүздү дейт. Ушунчалык жан отуңуз менен берилип күйүп атасыз, түшүнгөн киши болбой атат агай. Агай, биздин элибиздин пейили башка жакка кетип калыпты. Өзүңүздү аяңыз деп. Телефондон аябай көп сүйлөшөт дагы, анан дагы унутуп калбасын деп жазып коет да, ошо кыскачасын жана. Аяңызчы өзүңүздү деп дагы коет. Өзүңүздү аяганды билесизби, аябай атасызбы, азыр кандай болду? Өзүн өзү аяган адам билесизби, эч нерсе деп айтпайт. Эч кимге эч жамандык да көрүнбөйт. Өзүңүздү аясаңыз, азыр президенттик шайлоого да барбайт белеңиз. Кээде ушундай болгун келет, кээде колумду шилтепчи, айланайын, эмне болсоң ошол болчу айланайын. Мен милдеттүү эмесмин деп бир керемет жумуш таап алып, өзүң менен өзүң болгуң келет. Баягы айткан экөөбүз акыл менен жүрөктүн ортосундагы согуш башталып кетет. Инсан катары саясаттагы кетирген каталарыңыз кайсыл болду? Ката кетирилген киши эч нерсеге үйрөнбөйт. Ооба. Катам жок деген киши бул адам эмес. Катасы жок жараткандын өзү. Катаны баары кетирет. Күнөөсүз, күнөөлөрү болсо дагы кечирилген бул пайгамбарлар. Ар бир адамдын күнөөсү бар. Ар бир адамдын сөз жок, ооба, пендесиз, сиз дагы ката кетирдиңиз. Бирок ошол каталарыңыз кайсыл болду? Мен толтурат, ар бир күн сайын ката кетиресиз. Бирөөгө бир туура эмес сүйлөп койдум, бирөөнү туура эмес капа кылып койдум, бирөөнү туура эмес мактап койдум. Ар бир кадамым ката. Азыр бир-эки суроолорубуз бар ушул жааттачы. Садык Шернияз өткөндөгү биздин интервьюбузга келип, анан сиздин ушул канча жылдан бери бир позициядан тайбай, өзүңүз жалгыз бир фракцияга татып, элди жылаңайлап кыдырып, элдин ишенимине ээ болуп жүрөт. Мен бул жагын өтө сыйлайм деп айтты да. Анан ушул азыр сиз менен бир жарышта бараткан атаандаштарыңыздын сиз дагы сыйлаган сапаттары барбы? Эгер болсо, кимдердин кайсыл артыкчылыктарын белгилеп өтөт элеңиз? Мисалы ошол эле Садык Шердин. Өзүңдү шер сезсең, бирөөнү эр сез дейт. Өзүңдү эр сезсең, бирөөнү шер сез дейт. Анан бул атаандашым күчтүү, бул атаандашым малсыз деп айткандын өзү текеберчилик. Баарынын өзүнө жараша мыкты, керемет сапаттары бар. Ошол сапаттары болгон үчүн элден суурулуп чыгышып атат. Баарыны бирдей сыйлайм, баарын бирдей урматтайм. Саясий көз караш ар кандай боло берет. Ошон үчүн биз пендебиз. Ошон үчүн коом ар кандай. Ата менен баланын ортосунда дагы келишпестик бар. Бир тууганын ортосунда да келишпестик бар. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ар бир киши өзүнүн жашоого болгон көз карашынан улам, жашоодогу топтогон тажрыйбасынан улам, кызыгууларынан улам, кайсы бир сапаттары бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. А бул мунун сапаты жакпайт деп мындай бир четтештин кажети жок. Ар бир кишинин кемчилиги бар. Ар бир кишинин артыкчылыгы бар. Биз кемчиликтерди эле айта бербестен артыкчылыктарын да көрө билген үйрөнүшүбүз керек да. Сөзсүз түрдө артыкчылыгын биз көз өткөндөн кийин айтышыбыз керек. Же 70-80 жылдыгын өткөрүп, жылкы союп, дасторкон жайып коюп, ошол жерде тост берсе, ал да кетирип окшотуп айтып берет да айланайын. Жалганчынын аралаштырып көкөлөтүп айтып берет. Ал жалган. Андан көрө же көз өтүш керек да ал кишини жакшы деп айтыш үчүн. Андан көрө көз жылтырап турганда айт, не деп ойлойсуң, кандай пикириң бар? Жакшы жагын айткандан уялба. А терс жактары болгон болсо, аны да айткандан коркпо. Ушундай эле. Ошондуктан мен баарына бирдей мамиле кылам, бирдей сый урматта болом.
Садык Шерниязовдун менден өткөн артыкчылык жактары бар. Мисалы. Мүмкүн. Мүмкүн менин андан өткөн кемчиликтерим бар. Ошондуктан эмне үчүн тандоо деп тандоого чыгат? Эл таңдасын деп чыгабыз. Эл таразага салсын. Мен аны көкөлөтүп мактагандан ал башка киши болуп кетпейт. Мен аны жерге киргизип жамандагандан ал жаман болуп кетпейт. Ким болсо дагы да ошон үчүн элге чыгат. Эл танда дегендей болуп чыгат. Инсан катарында, адам катарында биз бири-бирибизди сыйлаганга, урматтаганга милдеттүүбүз. Сиз менен интеллектуалдык жактан деңгээлдеш саясатчылар деп кимди эсептейсиз? Андай суроону бербегиле карындашым. Неге? Айтып атпаймынбы? Эч качан өзүңдү бирөөдөн улуу сезбе, бирөөдөн акылдуу сезбе. Эч качан. Интеллектуалдык жагдай дегенде бул акыл, парасат да. Ооба. Мен андан акылдуураакмын деп айтыштын өзү кем акылдык. Мунун өзү акылсыздык. Кантип айтасың, мен андан акылдуумун? Бул Анда ким менен көбүрөөк сүйлөшөсүз? Кимдер менен көбүрөөк мындай пикирлешсиз? Менин жан дүйнөм соңку кезде китеп. Китеп. Улуу инсандар айтат да, эң мыкты кеңешчиң китеп дейт. Эң мыкты кеңешчи. Урушпайт, сөкпөйт, ката кетирсең сага каттуу айтпайт, бирок дайым кеңешин айтып турчу бул китеп. Улуу инсандардын көздөрү өтүп кетти. Мен тилекке каршы көбү менен мындай үзөңгүлөш болуп жүргөн, мен ошолордон сабак алып, ошолорго кандайдыр бир баскан турганымды түздөп жүрчү инсандардын баарынын көзү өтүп кетти. Тилекке каршы көбүн ошол эле Турдак Мусабалиевич. Абдан бир кырдуу, бир сырдуу, көп кырдуу инсан да. Көп жагынан үйрөнсө болот. Раматылык Абсамат Масаевич да айтып калчу. Тиги кишиден үйрөнүңүз, тиги кишиден үйрөнүңүз деп. А сизчи десең, биз да ошол кишиден үйрөнөбүз деп койчу. Мына эки кишинин бири-бирине жасаган мамилеси. Карасаңыз, ушул эки киши ашканага чогуу түшөбүз да. Танапис болгондо. Бирөөлөрдүн туулган күнү болуп калат ар кандай. Ошондой учурларда Абсамат Масаевич дайым айтып калчу да, аксакал келдиби деп. Жок, келе элек десе, күтө туралы дечү. Күтө туралы. Кирчи эмеспиз ашканага. Мен ошончо жыл чогуу бир жерде иштеп, бир чогуу жүрүп, чогуу басып жүрүп, экөө менен тең келиңиздерчи суретке түшүп коелу деп айта албадым. Айтканга маданиятым жол бербеди. Бул ыйбалык, улууларга болгон сый. Ошол улууларга болгон сый урмат. Экөөнө тең келиңиздер суретке түшүп коелу деп айта албадым. 10 жыл жүрүп айта алган жокмун. Бул кишилерди сизди саясаттагы устаттарыңыз десек болобу? Сөзсүз түрдө. Азыркылар болсо көчөдөн баратсаң эле желкени чак кармайт дагы тартат өзүнө. Селфи кылып коелучу деп. Бул эмне? Мына ошол байкасаңыз, мен ушул кишилер менен канчалык кесиптеш болуп, канчалык үзөңгүлөш болгон менен сүрөткө түшүп коелу деген сөздү айта албадым. Мына бул эки кишиге болгон менин сый урматым кандай болгон. Ошондуктан жанагы ким менен кеңешесиз дегенде менин кеңешчү инсандарымдын баары өтүп кетти. Атам өттү, атам менин атам эмес, атам менин кеңешчим дагы, устатым дагы, досум дагы, атам, апам өтүп кетти, менин сырдашым. Канчалык үшүп же канчалык башың ооруп барган болсо дагы, апаңдын тизесине башыңды коер замат баары кетчү. Азыр жок. Апаң колун башыңа койсо, бүтүндөй денең жылычу. Азыр 4 төшөктү жаап койсо дагы сыбайт андай. Баары кетти. Ошол кишилер жөнүндө дагы айтып берсеңиз, сизге мындай ушундай саясий багытка сизди ошол кишилер үндөп кеттиби? Сиздин саясатчы болушуңузду каалады беле? Же кандай? Кимдер? Ата-энеңиз. Ата-энем мени каалаган жок. Ата-энем мага биринчи кезекте эркиндик берди. Ким болсоң ошол бол, кишини уят кылба, адам бол, болду.
Мен бул кесип тандайм, ал кесип тандайм деп алар менен кеңешкен да жок. Демек эркиндик берген. 100% эркиндик. Сиздин бала тарбиялоодо куралдарыңыз кандай? Дал ушундай. Ошону эле колдоңуз. Мен түк кийлигишпейм. Билесизби, баланы эң мыкты тарбиялоонун өзү аралашпай коюу. Мен атамдын керемет сөзү бар ушу. Дайым ушул сөзүн колдоном. Адамдын жүрөгү эркин болуу керек деген. Жүрөк эркин болбосо адам бактысын сезбейт. Ошон үчүн балам, ким болсоң ошол бол, кайдан окусаң ошондон оку, кандай жашасаң ошондой жаша. Сиз өзүңүздү көп ичинде жалгыз калган адам сезбейсизби азыр? Мен сезем эмес, мен ошондоймун. Ошондойсуз. Мен сезбейм аны, билем. Кече эле бирөөлөр келип сүйлөшүп чыгып айтыптыр да, агайдын жүрөгү ушунчалык безеленип калыптыр, эч кимге ишенбей калыптыр деп. Себеп аябай катуу сүйлөшүп атканда айттым эле да, жигиттер ишенбейм деп. Кимге ишенесиз дейт, эч кимге ишенбейм. Ушундай. Эмнеге мындай болуп калды? Эмне себептен мындай ишенич жоголду? Жүрөктөрдүн баары тилинип бүткөн да. Көңүл калуу. Көңүл калган. Бардык. Мактоодон да калган, жектөөдөн да калган, баарынан калган. Калып бүткөн. Бүтүндөй бүткөн. Ошондуктан бирөө мени 7 күн мактап кубанта албайт, бирөө мени 7 күн жамандап кайгырта албайт. Жаман. Жалган баары жалган. Ошондой. Жакшы. Философ деңгээлине барып каласың ошондой. Өзүңүз бактылуу сезесизби? Бакыт деген эмне өзү бакыт деген? Ар кимге ар кандай? Мен ишенсеңиз 9-класста окуп жүргөндөгү жазган дептеримдин аркасында керемет сөзүм бар. Бакыт деген сенин жасаган ишиңе ата энеңдин жана элиңдин кубанып карап туруусу деп. Эгер эл сага ыраазы болгон болсо ошол бакыт. Сиз мындай ыраазычылыкты ала алдыңызбы? Көп жерден угам. Көп сөздөрдү угам. Айтор мени ким эмне десе, кандай деп жамандаса жамандасын. Мага бир дооматты кое албайт, элдин акысын жеп алды деген доомат кое албайт. Бул керемет. Мени ким кандай деп мактаса мактасын. Бирок ал мени көкөлөтүп жибере албайт, себеп жалгыз мактоо жаратканга гана жарашат. Жараткандан башка пендени мактоонун өзү бул пенделик. Бул пендечилик. Ормонхандын айтканы бар экен да, каардуу болуп катуу жазаласам каргабагыла, ал мени хандык вазипам. Боорукер болуп бирөөнүн башын сылай турган болсом, алкабагыла, ал да менин хандык вазипам. Жетекчинин өзгөчө касиеттери болуусу шарт. Мен атам раматылык айтат эле. Жетекчинин көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуусу керек деп. Көзүндөгү каарыңды жумушчуларга чач. Мээримди калкка чач дейт эле. Кызматкерлериңе каарыңды төгө бер, калкка мээримди бер дейчи. Бирок ошол эле учурда мынтип да айтышат го, баягы кебездей жумшак мүнөз менен темирдей тартип орноткон да адамдар болгон депчи. Мындай жагы кандай? Бул Махатма Ганди. Махатма Гандинин күч колдонбоо каршылык көрсөтүүсү дүйнөнү багындырды. Англичандар кандай деген, не деген замбиректер менен туруп, жалаң аяк келаткан инсанга баш ийип көрдү. Бул мүнөз. Канчалык жумшак болсоң, жумшактык менен, бирок адилеттүүлүк менен темирден да катуу тартипти орнотсоң болот. Тескерисинче, канчалык ызырынып столду каклабаң, урбаң, сени киши катары тоготпойт. Кур кыйкырык, ач кыйкырык. Ал кур кыйкырык, баягындай бир алабармандык, ушул жагынан алып караңызды. Мына Сталинди карасаңыз, бир жерде көрдүңүзбү бакырганын же кыйкырганын? Жок, эч. Же бүгүнкү эле Россиянын президентин карап көрүңүз. Уважаемые коллеги, будьте добры деп коет. Бүттү. А кээ бир жетекчилерди карасаң, көзүңдү ач, андай кыл, мындай кыл. Киши катары көрбөйт. Негизи жетекчиликке жараткандан берилген бир касиет болуу керек. Адамдын
жараткандан берилген бир белгилери болот жетекчиликке. А көрүнгөндү көтөрүп келип кое берсең, шорун кайнаганын кайнаган. Баягы биздин бабабыздын сөзүн мен бекер айткан жокмун да Жусуп Баласагын. Төрдөн орун тийген болсо наданга, улагада калганыңа арданба дейт. Экинчи сөзүн караңыз. Иттерге падыша болсо арыстан, иттерден падыша чыгат андан ашкан дейт. Арыстанга ит болсо падыша, арыстанда итке окшоп үрүп калат дейт. Түшүндүңүзбү мааниси? Сиздин сурооңузга жооп. Менин жообум эмес, бул Жусуп Баласагындын жообу. Ушундай. Азыр мага Джек Лондондун Мартин Иден эмнегедир эсиме түшүп атат да. Азыр соңку 2 жылдан берки мода ошол Мартин Иден болуп атат. Жок, мен ал жердеги Мартин Иденин жалгыздыгын айтып атам да. Эч кимге ишенбей калган. Баарынан көңүл калган. Анан психологияда ушул чыгармадан кийин синдром Мартин Иден деген термин кирип. Ооба. А мындай нерсе көп. Бальзактын полковник шаблеси эмне? Мартин Иден эмеспи? Эмне үчүн шабле ошончолук азап тозоктун баарын көрүп, Египеттен баштап Африкага түшүп, эмне деген колчулукта жүрүп, кордуктун баарын көрүп, эмне деген азаптардын баарын көрүп келгенде үйүндө жубайын таппай калып, баарынан баш тартып кеткенден кийин ал Мартин Иден эмеспи? Айтор бул чыгармалардагы каармандардын баары ар бир доордун өзүнүн Мартин Идендери бар. Кыргызда жокпу Мартин Иден? Же полковник Шабле жокпу? Бальзактын чыгармаларын карасаңыз бүт эле баары Мартин Иденде. Кайсы чыгармасы бар? Керемет болуп, бактылуу болуп жашап кеткен. Ким бар? Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалими Мартин Иден эмеспи? Дүйшөн ким? Дүйшөн кимге ишенди? Кимге таянды? Акыр аягында эмне менен калды? Кандай дейсиз? Тиги тоолор кулаганда деген романдагы Арсен эмне? Ким? Арсен Салмичин. Ким бул Арсен? Ким менен калды акырында? Илбирс менен калдыбы? Жаабарс. Илбирс, кыргызча ошонун Илбирс аты Жаабарс. Ким менен калды? Ошол Жаабарстын өзү ким менен калды айланайын? Эмнеге болсо макул болуп аткан, өзүнүн ушундай болуп чогуу өскөн өнөктөшү эмне кылды? Кимди тандап кетти? Айван болсо дагы, жаныбар болсо дагы, ошого чыдай алды ошонун жүрөгү? Чыдаган жок. Ошону дагы таштап кетти, макулбу? Ошол дагы жалгыз калды. Бүтүндөй асказоолордун арасында жалгыз калдыбы? Жаабарс. Акыры барып ким менен экөөнүн каны бирикти? Арсен экөөнүн каны бирдей бирикти. Бул эмнедин белгиси? Жалгыздыктын белгиси. Не деген аркарларды чогуу алып жүргөн өзүнүн жубайы менен, туурабы? Жаабарс. Эмне болду акырында? Ошол жубайы тиштеди. Эмнеге тиштеди? Башка өнөктөш таап алды. Демек, жаратылыштан жалгыз бекен? Жалгыз. Баарына чыдап келатты, ач калганына чыдады, суукка чыдады, бүт баарына чыдады. Өзүнүн кечеки жубайы тиштеген тишинин заарына чыдабай койду. Азамат. Мына чыгарманын уюткусу кайда жатат. Ушундай. Бул суроону мен Садык Шермырзага да бердим эле. Саясатчы болуш үчүн арыстандай айбаттуу, түлкүдөй айлакер куу болуу керек. Буга сиз кошуласызбы десем, ооба кошулам, ошондой болуу керек деди. Бул сапаттар сизде дагы барбы? Жок. Түлкүдөй айлакер куу дегенге кошуласызбы? Жок. Мен момундай болуп жойпуланып, бүгүн момундай болуп ийкемдүү болуп, кече Жээнбеков деп кыйкыргандар бүгүн Жапаров деп кыйкырып, кече Бакиев деп кыйкыргандар кийин Атамбаев деп кыйкырып, мен андайды жек көрөм. Жалгыз калсаң да айланайын, ач калсаң да, ток калсаң дагы өзүң менен өзүң болчу. Омурткаңды көрсөтчү да. Омурткасыз, кандайдыр бир туруксуз,
Адам болуу деген бул коркунуч го. Ушундайлар жөнүндө, туруксуздуктар жөнүндө сиз айтып атпайсызбы? Жалгыз калуудан коркпойсуз. Адам жалгыз деп аткан. Мына Абай. Кунанбаевди айттыңыз. Абай дегенде бир эле Кунанбаевди түшүнөбүз да, башка Абай барбы? Башка Абайлар көп, бирок эми эч ким тааныбайт да. Ошол сыяктуу эле ошол өзүнүн таянып жүргөн таягымдан корком деп атпайбы? Бирөөнүн колуна тийсе менин башыма ойнойсуң деп. Ойланайын, андай болбойт. Жойпуланып келген бийликтин шыпыргысын шыпырып бүттү, анда сенин жүзүң жок. Айтматов, ошо жана эле сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, Муктар Шаханов менен ошол эле аскада калган аңчыны же болбосо кылым кыйрындагы сырды ачуу да. Ушул экөөнүн маектешинде түзүлгөн китепте жазылыптыр да, ушул саясатчы болуу үчүн арстандай айбаттуу, түлкүдөй айлакер кол болуу керек. Бул эки сапатты эки учурда пайдалан. Бирин сырткы душман, бирин ички үчүн деп. Сырткы душмандарга балким ушундай айлакерлик менен мамиле кылуу деген кыйыткан жокпу бул жерде? Жок. Экөө тең залкар улуу инсандар, мен кошулбайм. Ар бир адамдын өзүнүн ишеними бар. Юлий Цезарь о кудайлар дейт. Мени досторумдан сакта дейт. Душмандарым менен өзүм сүйлөшүп алам дейт. Сонун сөз экен, досторумдан сакта, душмандарым менен өзүм сүйлөшүп алам. Ондай сөз. О боги, защитите меня от друзей. С врагами сам разберусь дейт. Да, айтышат го. Менин каршымда турган адам маанилүү эмес, менин жанымда турган адамдар маанилүү депчи. Каршымда турган адамдардан коркпойм, жанымдагылардан күчтүү болушун каалайм деген сыяктуу. Эң туура айттыңыз. Бул билесизби? Менин душмандарым маанилүү эмес дейт. Жанымдагылар маанилүү дейт. Ошол жанымдагы тургандарга сен 100% таяна алган болсоң, сен ар кандай душмандан кыйынсың. Эгер жанымдагы тургандар сиз айткандай болуп, түлкү болуп, момундай болуп турган болсо, жаныңда ким турбаса дагы утуласың. Сиз азыр өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз каршы чыктыңыз. Жок, арстандай айбат, түлкүдөй куулуктун кажети жок. Адам болуу керек. Туруктуу болуу керек. Билесизби, мындай бир айбалта кармап турса дагы айтарымды айтып кетүүң керек. Эрк болуу керек. Эрк. Мына бүгүн мен таң калдым да. Аябай ушу өзү көп нерсеге таң калам. Күндө таң калам, мен таң калбайм деп коем дагы чыгып таң кала берет. Кече бүгүнкү келген азаматтардын баарын тепкилеп, булар ошол жакта жок болуш керек дегендер күйсүн жаңыдан чертип, керемет сөздөрдү айтып, алдында жүргөндөрүн карап отуруп, ошентип көргөн күнүң да курусун, ошентип алган кызматың да курусун, ошентип жашаган жашооң да курусун. Сен пенде адам эмессиң. Сен бир колсуң. Сен жетелемесиң. Өз эркиң менен бир күн жашай албайсың. Сен эркиндиктин даамын тата албайсың. Сен капастагы бир байкушсуң. Алишер Наваини мына 530 жыл болуп атат, кеткенине, жашап өткөнүнө мына. Керемет да, жанагы хан чакырып, эмир. Менин сарайымда биринчи кеңешчим болуп, акылманым болуп, даанышманым болуп иштеди. Биринчи даанышман болуп иштеди. Десе эмне дейт Алишер Наваи? Эмне үчүн мени жактырып калдыңыз дейт. Сенин ырларың жакты дейт. Ырларымдын ушундай чыкканын каалайсызбы десе каалайм дейт. Анда мени кой бериңиз дейт. Капаска салбай. Анда мени кой бериңиз дейт. Мен капаска кирсем, ал ырлар чыкпай калат дейт. Мен ошол хан сарайга караганда ээн талай эрмечөлдү артык көрөм дейт. Себеп ал эркин жашоо. А бүгүнкүлөрүм ким келсе ошол келсин, бүгүлүп барып, чөгөлөп барып кызмат кылайын,
ушул оокатты жейин, ушул айлыкты алайын. Чексиз бактысыздык. Чеги жок бактысыздык ошондо турат. Айтарыңды айта албасаң, барар жерге бара албасаң, пикириңди жашырып жүрсөң, думчугуп жок болбойсуңбу сен? Аба жетпей жок болбойсуңбу сен? Адам өзүнүн каалаган жумушун жасаш керек. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кеп келгенде баарын айтабыз дедик. Кеп келгенде элге дагы эмне деп кайрылат элеңиз? Мен кайрылып 30 жылдан бери айтпаган сөзүм да калбады, кайрылбаган кээм да калбады. Анда жаштарга бир насаат айтыңызчы. Биз жаштар менен эмнеге көп карап жолугушам. түздөнөбүз? Эми мындан арычы. Жаштар менен аябай көп жолугушкан саясатчы болсом керек мен. 10-класстын балдары менен да, 11-класстын балдары менен да баары менен жолугушам. Айтып элатам. Жана телефонуңарды эле бассаңар, Модумаровдон көп жолугушуп өткөрбөгөн, пикирин айтпаган саясатчы жок болсо керек Кыргызстанда. Анан эми кайра айта берген менен эмне чыгат андан? Эгер Кайталагандан келме бузулбайт. Кайра кайталагандан келме бузулбаган менен кайра эмне болбосоң, жаштарга баардык эле учурда бир эле нерсени айтам: окуу десең эле эртең мага жазат кайра, кайсы китептерди сунуш кыласыз деп. Айланайын, жүрөгүң кайсы китепти жактырса, ошону оку. Адам болчу, ким болсоң ошол бол. Кайсы кесиптин ээси болсоң ошол бол. Бирок адам болуш милдеттүү. Окуу керек. Көп окуу керек. Адамдын адам болуусунун сыры эмнеде турат? Адам өзүн жараткан эме үчүн жаратканын түшүнүү үчүн. Эгер ошону түшүнүп алса, монол дүйнөнүн баары бир тыйынга турбаган, туруксуз оома дүйнө экенин билесиң, түшүнөсүң, сезесиң. Стив Джобс өмүрүнүн аягында керемет сөздөрдү жазып кетти го. Эстей турган болсок, $30,000 алган саатың дагы ошол саатты көрсөтөт. $30 саат алсаң ошону көрсөтөт. Байлыктын аркасынан кууба, бийликтин аркасынан кууба. Изденгениң илим болсун да. Илимден өткөн байлык жок. Чыныгы эркиндикти илим гана берет. Илим билим берет. Башка эч нерсе сага эркиндик бере албайт. Канчалык билимдүү болсоң, ошончолук эркин болосуң. Канчалык билимсиз болсоң, ошончолук көз каранды болосуң. Ушул сыяктуу эле нерсе. Байлык дейт, бул бир мухит. Деңиз. Эгер байлыкты жакшы көрсөң, чөгүп жок болосуң дейт. А чөкпөш үчүн эмне керек дейт? Мухитте эмне керек? Кеме. А кеме бул эмне? билим. Кеме бул илим, билим, сенин ыйманың. Эгер ыйманың бекем болсо, кемеге суу кирбейт. Эгер илим, билимиң жетишсиз болсо, ал тешик кеме болот. Ага акырындап суу кирип отуруп, акыры бир күн чөгүп жок болосуң. Ар бир Кыргызстанга келген жетекчи ушундай болуп келет. Кедей болуп келет дагы. Анан байлыкка чөгүп, элдин каргышына калып, кубулуп жок болот. Сөзүбүздүн жыйынтыгын мекен тууралуу, мекендин эл жердин баалуулугу тууралуу сиздин бир оюңуз менен бүтүргүбүз келет. Сиздин пикириңиз мененчи. Ошо Расул Гамзатовдун "Менин Дагестаным" деген чыгармасынан окугам. Биз толуктар дейт, сырттан келген кишиге баарын беребиз, каалаганын алсын. Бирок кетеринде бут кийиминдеги топуракты, ылайды күүп кетсин. Буну менен демек менин мекенимдин бир кертим жер эмес, топурагын дагы башкага бербейм деген нерсени туюнтуп жатат да. Анан бул мекендин баалуулугу, жердин ыйыктыгы тууралуу сиздин оозуңуздан дагы бир акыл келип калат. Мекен жөнүндө кимдер гана эмнелерди гана айтпады. Алардан керемет нерсе айта албайсың. Менин бир сөзүм бар, желеги желик ойногон, жебеси жетпей койбогон, жарагын тагып белине,
жигити жерин коргогон, жетисин унут койбогон жети дубан кыргызбыз деп. Мына ушул жебеси жетпей койбойт. Бирөөгө каршылашсак. Желегибиз желге ойносун. Эч кимден көз карандысыз болгон. Жет атасын ойлогон кыргызда бир намыс болсун. Атасы менен тең болгон кишилерди, чоң атасы менен тең болгон кишилерге асылганды койсун. Оозунан ак ит кирип карай чыккандарды токтотсун. Мейли падышасы болсун, мейли жөнөкөй бир карапайым букара болсун. Ким болсо ошол болсун, оозун тазаласын. Оозунда келмеси бар, сиз айткан. Көкүрөгүндө иманы бар, жүрөгүндө эли жерине сүйүүсү ашыкташыган. Көкүрөгүндө махабаты бар. Колунда жарагы бар. Өз үй бүлөсүн, өз эли жерин, өз мекенин коргогон намыстуу азаматтардын мекенинен болсо экен дейм. Бирок тилекке каршы андай нерсе жок. Бүгүн акча, дагы акча. Акча берсең баарына барат. Акча берсең баарын жасайт. Акча берсең айланайын керемет сөз менен жана сиз айттыңыз эле арыстандын айбаты болсун деп. Арыстан дагы бир үзүм этке циркте ойнойт, карындаш. Бир карышкыр ойнобойт. Бир карышкыр ойнобойт. Мына бир карышкыр ойнобойт. Ушул жерден дагы бир нерсе келди дагы эсимечи. Айтайын. Эме ушул кыргыз каганатында илгери кыргыздар ушул тотем катары бөрүнү, аны ит кыргыз деп кийин итке окшоштуруп ушинтип да айтып жүрүшкөн экен. Анан бирок кыргыздар кийин ошо айбандарды, айбанаттарды, жырткычтарды байкап көрүшүптүр да. Анан кол салып көрүшсө бөрү өзүнө коркунуч келгенде балдарын таштап качыптыр да. Ошолордун ичинен бир гана Элбирс баласын таштабай коруп, ошол ийинде жатып өлүптүр да. Анан ошондон кийин кайра баягы кыргыздар өздөрүнө тотем катары ушул арстанды, Элбирсти ушул нерсени айткан экен да, өздөрүнө алышкан экен. Эми мунун канчалык деңгээлде жаратылышта чындыгы бар табуу кыйын. Бирок баласын таштап качкан карышкыр болбосо керек. Капканга түшүп калган карышкыр. Демек кыргызды мүнөзү көбүрөөк карышкырга жакынбызбы, кандай болуп калдык? Бизди жылкы мүнөз деп коет. Негизи жылкы мүнөз дейт. Семиргенде эсин теп. Ай баракелде, бекеринен айтпайт да, кулуң кезден өстүргөн, эсин тепкен ат жаман дейт. Өзү көртөп куйкалап, өздөн чыккан жат жаман деп. Бизде милициясына келе, прокуратурасына келе, жалаң өзүңдөн чыккандар өрттөйт да. Жалаң өзүңдөн чыккандар өрттөйт. Мына кыргыздын интеллигенциясы деп башында башталып, мамлекетти түптөп келаткандардын бүтүндөй түбүнө жеткен кыргыздын өзү. Баарын артынан тоголок кат жазып отурган кыргыздын өзү. Ошондуктан жанагындай ырлар пайда болот. Кулуң кезден өстүргөн эсин тепкен ат жаман. Мына ошол сыяктуу семиздик жалгыз кой көтөрөт дейт. Гүлүк атка курсак салган жарашпайт. Баракелде. Көрдүңүзбү? Сиз менен байектешип отура берсек, баягы чикен менен отургандай, мукен менен отургандай таң атып кетсе деле болот экен. Баардык тармакта. Мен чын дилден бирөөгө мындай бир жасакерленгенди өтө жаман көрөм. Мен сизге чын көкүрөгүмөн сөз айтайын. Абдан көрөнгөнүз бай, көпкө кызыккан, көптү өздөштүргөн, көп нерсени билейин деген бир суусаган түрүңүз бар экен. Бул илимге, билимге болгон суусагандык, ал суусундугуңуз эч качан канбасын. Бул дайым тескерисинче күндөн күнгө күчөп турсун. Адам канчалык окуган сайын ал ошончолук ийилет. Кургак идиш катуу шалдырайт дегендей, эч нерсени билбегендер ызылдап бакырыша берет. Жанагы социалдык тармактардагылар ошолор негизинен көпчүлүгү фанат болуп кеткен ошолор. Канчалык адам терең толгон сайын, болгон сайын ал ошончолук өзүн тынч алып жүрөт.
Мен кече bir misal keltirip ayttım da, adam bul bir çöйчөк. Çöйчөккө ап-апак süt толтурсаң да болот. Çöйчөккө bir ыплас суу куюп койсоң да болот. Адам биз çöйчөкпүз. Биздин сырткы келбетибизге маани бербеш керек. İçim emne менен толгон. İçimde emne var. Ha içimdeki emne менен чыгат? Тил менен чыгат. Bir danışmandan сурайт дейт шакирттери. Danışmanım адамдын акылын эмнеден билесиз депчи. Десе сүйлөгөн сөзүнөн Туура. дейт. А эч нерсе сүйлөбөй койсочу десе анчалык акылдуу киши жок дейт. Ооба. Азамат эң керемет сөз. Тил дейт. Өзүнүн ички дүйнөсүн жашыруу үчүн берилген дейт. Ооба. Ошондой да. Экинчи сиз айткан экинчи вариант ушундай. Жакшы. Рахмат агай. Ийгилик. Абдан мындай бир бизге сабак болчу жакшы сөздөрдү айттыңыз. Чындыгында сиз менен сүйлөшүп отурсак 60 мүнөт аздык кылат. Bir күн да жетпейт. Анан эми дагы эфирибизге чакыралы деп сиз менен жолугуу үчүн коштошолу, э? Макул, жакшылык болсун. Мага да кубанычта ушунчалык кеп мындай бир түзгөн соңку учурлардагы сейрек мезгил 21-22 жаштагы бир жигит менен бир кыз менен маектештим эле өткөндө отцы и дети деп. Ошондо гана ушундай бир күлдүм эле, бүгүн күлдүм. Себеп көрдүңөрбү, адамда таза жак көп. Анан болбой эле баягы сасыган саясат деп эле айта бересиңер. Саясат таза. Бирок ошого татыксыз инсандар келип алып састат да. Ошондуктан саясатыбыз дагы, маданиятыбыз дагы, адабиятыбыз дагы жөн басып жүргөн өзүбүздүн бир култ мүнөзүбүз дагы баардык жагыбыз таза болушун каалайм. Ишиңизге ийгилик. Дагы бир жолу айтам. Ошол суусап жүргөн суусундугуңуз эч качан канбасын. Илимге, билимге болгон умтулууңуз күчөй берсин. Ийгилик. Рахмат агай. Жакшылык.